Кутмандуу кеч барыңыздарга. Кандайсыздар? Бүгүн биздин 4-күнүбүз, акысыз курстун 4-күнү жана бүгүн өтө сонун мондай бир экспертный тема болот. Бүгүн биз 2025-жылдын топ темалары жөнүндө сөз кылабыз жана андан сырткары бүгүн мен разборлорду туулган күн боюнча жазаймын. Бүгүн менде штативим жок, штативимди жоготуп келдим. Ошон үчүн телефонум кулап кетиши мүмкүн. Кутмандуу кеч барсыздарбы? Кана ким бар? Актөб Аку Токто Жумаева дейт. Мади, Мимоза, Нейлс, Кутмандуу кеч кандайсыздар? Ким каяктан чыгып атат? Плюс коюңуздар. Угулуп жатамбы? Мен угулуп жатамбы? Ким каяктан чыгып атат? Москвадан, Италиядан, Америкадан барбы? Оштон. Кайсы областтан эң көпсүздөр? Айтып коюңуздарчы. Кутман кеч кандайсыздар? Барбызбы? Элита Кейджи, Кыз Жибек, Гүлбарчин, Мади Шоп, Зарина Авиакасса, Рахат Шоп дейт. Зарина дейт, угулуп жатам. Ким каяктан чыгып атат? Бишкектен, Оштон, Нарындан дейт, Жумгал дейт. Вау, дагы Бишкек. Мне очень интересно, ким каяктан чыгып атат? Кочкор ата дейт. Сонун. Казармандан салам дейт. Мен өзүм Ысык Көл областынын Тоң районунда Караталада төрөлгөм. Балыкчыда жашадык, бирок Токмокто чоңойдум. 10 жыл Токмокто жашап, анан Бишкекте ошондон бери жашайбыз. Италияда 4 жыл жашагам, мигрант болгом. Няня, домоработница, кемпирлерди карап, сиделка болуп, ата-энеме үй алып бергем. 23 жашымда өзүмө машина алгам, үй алгам ошол эле кезде. То есть мен чоң акчаларды кармап иштеп, мындай жөн отурбай иштеп жүргөн айыммын да. Иштеп көнүп калган кызмын да. Анан ата-энем мамам болбосо, жалгыз кызсың, кел турмушка чык дебесе жүрө бермекмин. 26 жашымда турмушка чыккам. Так, ким каяктан чыгып атат? Кана Талас, Ош, Нарын, Бишкек. Уже эле запростор эфирге жөнөтүлүштү. Келиңиздер. Биз биринчи бүгүн именно 2025 жылы кайсыл топ кесиптер эң популярдуу болот, ошол жөнүндө сиздер менен бүгүн сүйлөшөбүз. Бүгүн онлайн, именно сатуулар боюнча, онлайндагы эң негизги кесиптер боюнча, онлайнда азыр эмне болуп атат, эмне трендтер болуп атат. 5 жылдан бери онлайнда иш алып келе жаткан эксперт катары жана именно 4 жылдан бери продюсерлеп келем Изаткан Жусупованы командабыз менен. Андан сырткары 16-17 поток насаачылык чыгардым. 450дөн ашуун насаачылыкта курс ачып берип, продюсерликти үйрөтүп, өзүм жекече иштешип, ушундай айымдарды чыгардым. И андан сырткары дагы биз СММ, сатуу жана башка курстарды көп онлайнга алып чыктык да. Ошол боюнча эксперт катары дагы өзүмдүн бүгүн экспертный мнением менен бөлүшөм сиздерге дагы пайдалуу болот деген ойдомун. Бул жылы эмнелер тренд болот? Кайсыл соода тармагы онлайнга кантип эмнеден чыгыш керек? Именно бул жакта сатуу менеджерликте бир гана сатуу менеджери болуп иштөө эмес, өзүңдүн соодаларыңды көтөрүү максатында дагы. Nails дейт. Так, Асыл Жолдошбекова, кандайсыз? Жакшысыңарбы? Бермет, аккаунттарыңар уже эле неправильно упакованы экен, көрүнүп турат. Же жүзүңөр көрүнбөйт. Бурул 7GAHA. Кандайсыздар? Уже эле упаковка Инстаграм туура эмес болуп кетип атат да. Кандайсыз? Бир суроо бар. Сизге менеджер курсун окуган адам по-любому сиздики окуш керекпи дейт. Ооба, меникин өзүмкүн окуш керек. Өзүмдүн гана кыздарымды колдойм, өзүмдүн гана кыздарымды алам. Даже насаачылыкта, мисалы үчүн, өзүмдүн гана кыздарымды колдойм да. Мисалы үчүн мага азыр SMM Odyssey да башка проект керек болду. Бирок мага мен курсумду окуган кыз мага жазды эле өзүмө. Деп туруп анан карасам, мен окуп турда дароо эле алып туруп, новичок экен, ооба, бирок өзүм үйрөтүп алам, макул бир ай нервим кетсе дагы таптап алам деп алып алдым да. То есть мен мени тандап келдиби, значит мени жактырып атат деп билем да. Значит, я ей нравлюсь, мени тандады. Эгерде мени тандаса, эмне үчүн мен аны колдошум керек? Все просто. И тем более я единичка. Бирлер только өздөрүнүкүн колдошот, свой чужой деп бөлүшөт да. То есть 1, 28, 10, 19 төрөлгөндөр мой человек, не мой человек дешет да. И еще кыздар, бүгүн мен жалгызмын. Балдар менен жолдошум жумушта, ночто. Кайним жок. Ошон үчүн бүгүнкү эфирибиз катастрофа менен бүтпөйт деген ойдом. Вот. Жаным, что случилось? Я в эфире.
Сейчас училась. Я в эфире была. Угу. Мама много работает? Да. Маму любишь? Да. Да, мы подружимся. Өзүн өнүктүрүп жүргөн жакшы айым бар болсо, мен кыздар менен тең болсо, мы готовы подружиться с вами, да? Подружкаларды издейбиз биз. Мы ищем подружек, да? Да. Да. Все, тогда полежи. Ну да. Я эфир проведу, потом приду. Угу. Так, барсыздарбы айымдар? Угу. Рано Жолдошева дейт, орус тили айпери. Сонун инстаграмда уже катталып силер жазып атканда эле дароо никтен эле уже даже аватаркадагы сүрөттөн эле караганда эле уже каталар бар экен. Ооба, балким сиз өзүңүздү көрсөткүңүз келбейт. Менин да 2 кызым бар дейт. Аха, круто. Сонун угулуп жатам. Ким каяктан чыгып жатат? Келиңиздер. Бүгүн бизде лайв эфир болот, лайв контент болот. Сиздер менен бүгүн көбүрөөк сүйлөшөм, көбүрөөк баарлашам, разбор дагы болот. Именно туулган күндөр боюнча разбор. Именно бул комментарийден жазганда эмес, эфирге чыгып, мага суроо берип, ошондон разбор кылабыз. Так, таргетолог Улиза дейт, Умурбекова, мен Жалал Абадтан дейт, Бишкектен, аха. Италиядан барбы? Америкадан, Нарындан, кана. Эң көп кайсыл райондон экен? Таластан дейт, Нейлс, Талас мы дейт. Мен Москвадамын дейт, классно. Москвада мен 2 жолу болгом. Москва мага аябай жагып калган. Я влюбилась. Каракол дейт. Классно, Караколдо болгон эмесмин. Салам Бишкек дейт. Чынында кыйын кыз экенсиң, азаматсың дейт. Рахмат. Стержень такой. 4 жыл Италияда жалгыз жүргөндө такшаласың да. Анан кичинекей кезимден бери самостоятельныймын. Эртең менен туруп, мамам мени школго узатып, мындай бир нерсени не помню да. Анан үйдүн улуусу болгондуктанбы көбүрөөк жоопкерчилик. Анан туулган күнүм боюнча бири 10, 19, 28 болуп атпайбы? Бул бирлер көбүнчө жоопкерчиликти өздөрүнө көп алышат да. Анан өзүнө да эмес, башкаларга да жоопкерчилик көбүрөөк алат да. То есть биринчи мына 1ден 9га чейин цифра бар, бир эң башында турат. Анда эмесе кеттик деп бирлер кыйкырганда элдер аркасынан кете беришет да. То есть лидерлик сапат, ораторлук туубаса бар буларда. Бирлер барсыңарбы? Торпеды, танкалар, лидерлер, башкармачылар, руководительдер, генеральный директорлар барсыңарбы? Казармандан 3-өбүз дейт. Классно. Бир эфирден 3-өө көргөндөр бар экен, Так, Караколдо такыр келген эмессизби дейт. Жок, болгон эмесмин. Таластын келинимин, ооба. Мен ак кысыдамын дейт, Ысык Атадан. Классно. Мен кызыма сестренка керек дейт. Казармандан 2-өбүз дейт. Казармандан көп экен менден, баткендиктер дагы көп менде, өзгөн. Өзгөндөн биздин кудаларыбыз дагы бар. Өзгөндүн элин өзгөчө жакшы көрөм. Мен единицамын дейт. Таластан Жалал Абад дейт. Классно, Жалал Абад. Круто. 28 дагы бир болобу дейт. Ооба, бир болот. Эң түшүнүктүү бирлер болот. Себеби дегенде башында 2, анан 8 турбай, 2 деген бул мамиле дегенди билдирет да. Түшүнүк, мамиле, отношение, түшүнүктүү дегенди билдирет. Ошол эле учурда нерешительный мямля дегенди билдирет. 2. Круто. Керек болсо эркек балдар сенден үлгү алып окусун. Азамат кыз бар бол дейт. Ооба, эркектерге өзгөчө мырзалар, жакшы мырзалар чыгып биздин эркектерди дагы көтөрүп, ой жүгүртүүсү менен өзгөртүп, жакшы эксперттер чыкса абдан сонун болот. Анда эмесе кеттик да, давайте да, баарыбыз чогулуп жатабыз. Сон. Мен сиздерге бүгүнкү эфир жөнүндө айта кетейин, кандай өтөт. Бүгүн 1,5 саат биргеликте болобуз. Жана андан сырткары бүгүн бир айымга дагы онлайн жолдомо белекке беремин да. Андан сырткары сиздерге онлайн тариф сатуу менеджер курсуна жана менин командама кошулуу мүмкүнчүлүгүн беремин. Андан кийинкиси болсо, бул жакта суроо берилди, сатуу менеджер курсун окусак деле кайра сизден окушубуз керекпи депчи. Командама кошуласыздар. Мага келип окугандын баары командама кошулат. Командаңа кошулбайм, өзүм үчүн эле окуйм десе, пожалуйста. Эгерде мен өзүм базарда соода кылам, соодаларымды онлайнга чыгаргым келет деген запрос менен окуса, пожалуйста. VIP тарифте биз SMM курсту 6 айга подарок бердик, психология курсту подарок бердик да. То есть
бул сонун мүмкүнчүлүк да. Азыр деле карасам, азырчы мисалы үчүн мен SMM курсумду негизи сатпайм, жаап салгам да, ал сатыкта жок. Бирок мына баракчаңыздарды уже карап атканда эле мына Anarcool нижний флеш S нижний флеш M. Бул эмне? Личный бренд, жеке брендте эң негизгиси бул сенин аты жөнүң. Сатуу менеджер канча жашка чейин болсо болот, боло берет 60-70 жашка чейин. Жанталашып сатканды үйрөнсөңүз, билсеңиз, каалооңуз бар болсо иштейм деген боло берет, вообще без проблем. Бизде эң кичинекей кызыбыз 12 жашта. Ошто кана барсыңбы Назима? 12 жашта. Зирек кыз. Назима, балким сиздер менен дагы сүйлөшүп калса керек, менеджер Назимамын деп. 12 жашта. Биздин командада иштейт. Мектеп окуучусу, 10 000, 12 000ге чейин дагы кирешилерге чыгат. Вот Назима пишет тут. Сонун. Келиңиздер. Итак, бүгүн эфирде эмне болот? 1,5 саат сиздер менен болом. Бир жолдомо сатуу менеджер курсуна белекке ойнотом. Андан сырткары бүгүн разборлор болот, цифровой психология боюнча. Бүгүн мощный разборлорду болобуз. Мощный разборлорду жазайбыз албетте. Андан сырткары балким именно эфирге чыккан айымда разбор ала алат да. Андан сырткары мен сиздерге бүгүн именно сатуу менеджер курсуна бир жолдомо ойнотом. Жана эң алгачкысы сиздерге Инстаграмда 2025 жылы кайсыл кесиптер топ болот, кайсыл кесиптерде эң көп акча болот, ошол жөнүндө айтып берем. Эгерде сиз нолдон баштап атсаңыз, жана эгерде сиз профессионал болсоңуз да, то есть профессионал болгондо балким мындай продюсерлик кесипти, наставник болгуңуз келсе, жана башка кесиптерге ээ болгуңуз келсе, ошол жөнүндө дагы сиздерге бүгүн айтып берем. Сонун дейт. Классно, сонун. Анда эмесе кеттик да. Караңыздар, бул жылы эң эле востребованный кесип, биринчи кесип бул сатуу менеджерлик. Эгерде сиз вообще 0 мен Инстаграмда вообще чайникмин, эч нерсе түшүнбөйм, нолдомун деп эле ушундай прям чынында эле өзүңүзгө өзүңүз жооп бере алсаңыз, ооба мен нолдомун. Же болбосо мен бир SMM курс окудум эле 2 жыл 3 жыл мурун, ито анда эч нерсе түшүнгөн эмесмин, онлайн болгон, ссылка эле жөнөтүлгөн, то есть эч нерсе мына нолдонмун деп эле койсоңуз, анда мен сизге рекомендация берем, сатуу менеджерликтен баштаңыз. Сатуу менеджерликте жумуш кандай иштейсиз, азыр мен сизге айтып берем. Сиздерге номерлер берилет. Мына мисалы үчүн канча айым бул жака кошулуп атат, дирекке мага номерлер келип атат. Анан күнүнө эртеден кечке мен телефондо отура албайм да өзүм жалгызчы. Алло, Жылдыз, алло, Кундуз депчи. Ошон үчүн анын бардык номерлердин бардыгын командама жөнөтөм. Командама жөнөткөндө, командамда азыр 30 сатуу менеджер бар, 30 сатуу менеджер, алар силерге чалышат, менин атыман жазышат. И ошондо дагы мен ошол номерлерди аманат кылып, силер мисалы үчүн, мага жактың Кундуз деп жазып номер калтырып атсаңар, ошол номерди менеджерлер дагы алып, менин репутациямды, менин жеке брендимди мындай жаманатты көрсөтпөй, жашнакай силерге консультация кылганды билиш керек. То есть даже мен эмес болсом дагы жашоодо адам менен адамча сүйлөшүп, коммуникация кылганды үйрөнүшүбүз керек. Саламатсызбы да, то есть голос сүйлөгөнүбүз бул өзүбүзгө гана плюс. Болот да мисалы үчүн декреттеби, үйдөбү, кыйналып, депрессияга баары жакшы болсо, акчасы болсо деле, күйөөсү болсо деле, депрессияга малынып калган да айымдар болушу мүмкүн. Сыгылып, үйдөн чыкпайт, бала чакадан башы чыкпаса, ал периодтан мен да өттүм го, бир жумалап чачымды тарабаган, бир жумалап дулька менен жашаган. Барсыңарбы, ошондой периодтан өткөн айымдар барбы? Анан ошентип анан мындай агрессивная, злая болуп турган маалда анан агрессия менен жооп бериши мүмкүн да, адамдарга агрессия менен жазат. И ошол моментте дагы менеджер аны түшүнүп, анын абалын түшүнүп, ой жеке деп жакшы консультация бергенди. Негизи эле антип жакшы сүйлөшкөнүңөр мен үчүн эмес, өзүңөр үчүн. Ошол адамдар менен сүйлөшүп силер практика кылып атканды мен берип атам. Ошол келген номерлердин бардыгын, ладно, другое дело, если бир башка бир эксперт болсо, мисалы үчүн мага все равно болгон эксперт болсо, сүйлөшө бергиле демекмин. Бул менин атым, мой бренд, мой личный бренд, менин авторитетим. Анан бирөөгө жазып, ката жазып койсоңор дагы, Кундуз таштанабадан жазып атат, өлө ката жазат экен.
эмне кантип үйрөтөт деп айтышы мүмкүн бирөө, туурабы? Ошон үчүн жашынакай консультация берип адам менен сүйлөшкөндү үйрөнүңөр, өзүңөр үчүн опыт. Даже силер мен командама иштебей деле базарга барып соода кылам, же болбосо банкка чыгам десеңер дагы, ошол банкта дагы адамдар менен сүйлөшкөндү, адамдык сапатыңды өстүрүшүң керек. Негизи адамдар менен адам болот да, чөйрө менен. Адамдарга кошулуп, чөйрө менен жуурулушуп, анан адамдык сапатын өстүрөт да. Жалгыз адам токой болбойт дегендей эле баары бир бизге чөйрө керек. Ошол чөйрө бизди тарбиялайт кадимкидей. Эгерде сиз даже мындай мага чөйрө керек, ушундай командада болгум келет, өзүмдү сынап көргүм келет, өзүм үчүн үйрөнгүм келет. Өзгөчө азыр байерлер, мисалы үчүн сатууну деле өзү үчүн үйрөнсө, даже байер болобу, товар ташыйбы, алып келсе деле, дүкөн ачса деле, онлайн дүкөн ачса деле, адамдар менен сүйлөшкөндү, сатканды үйрөнүш керек, туурабы? Туура. А бул курс именно ошол сизге үчүн сонун практика болуп атат. Биринчи күндөн тарта дароо сиздер жашоо өзөгү 1000 сомдук курсту плюс 17 миңдик тренажер курсту сатып баштайсыздар. Анан эртең менен саат 10 зум, кечки маалда зум болот. И ошол номерлерди алып, сабактарды көрүп, 13-үнөн баштап уже доступ курска ачабыз. Азыр ача элекпиз сатуу менеджерине курс, психология курсун белекке берип, психологиялык жактан окуп баштагыла деп атабыз. Себеби дегенде баардык нерсе психологиядан башталат. Мен штативимди жоготуп келдим бүгүн. Ну ладно. Ошон үчүн штатив жок, ушундай казустар болушу мүмкүн. Анан караңыздар, быйыл эң негизгиси 0дон баштайм деген айымдар, сатуу менеджерлик курстан баштасаңыздар болот. Экинчиси бул мобилограф. Эмне керек? Мобилограф керек. Үйрөнгөнүң өзүңө, өнөр өмүр бою сен менен калат. Мобилографтар мен мисалы үчүн минимум зарплата 20 миңден берем. 2 мобилограф. И то алар мисалы үчүн күнүнө келишпейт мага. Мобилография бул телефонуң менен iPhone аласың, да, зато өнөр өзүң эле үйрөнүп аласың, зато востребовано. Бир видео Reels тартканга азыр 3000 алышат. Мисалы үчүн баягы машина менен түшкөн видеомо мен $100 төлөдүм жана балага. Представляете? Профессионалдар, жеке брендтери, аты барлар $100 алышат бир роликке. Минимум 2000-3000 алышат. Демек, мобилография это прям в спросе. Вот прям от души айтып атам да, мобилограф, сатуу менеджерлик, мобилограф болсоң дагы, сатуу менеджерлик болсоң дагы, сен окууну үйрөнүп алып туруп, чөйрөгө кошулуп, адам менен сүйлөшкөндү билбесең, өзүңдү сатыш дагы оор болот. Сенин мисалы үчүн чочкодой болгон мүнөзүң эч кимге кереги жок. Характер эч кимге кереги жок. Мага да кереги жок. Эч ким чөйрөңө сенин характериң кереги жок. Ошон үчүн характер деген нерсени надо закопать куда-нибудь подальше и өзүбүздүн үстүбүздө иштешибиз керек. Коронаны чечебиз, жакшы адам болгонду, жакшы чөйрө менен мамиле курганды үйрөнөбүз, мамиле түзгөндү үйрөнөбүз. Мага уже запростор жөнөтүп атат. Сатуу менеджери, сатчы окуучуларды окуйбуз, окууларды окуйбузбу дейт. Сатуу менеджерлик деген эмне? Жаңы кесипке болосуң да, кантип сатыш керек? Товарбы, курспу, кызматпы и так далее. Да? Мисалы үчүн мобилография, сатуу менеджерлик биздин эң мындай популярный кесиптердин бири да. Анан өзгөчө мына 0дон болуп атканда онлайнга кирем дегенде биринчи ушундай командага кошулуп, такшалып, сатуу менеджерликти үйрөнүп, сиз өзүңүз үчүн мындай мисал келтирейин да. Салон ачам дегенде барып туруп эле дароо 0дон салон ачсаң, сен артка кетиши мүмкүн. Сенде мындай өнөр жок болсо, же чач бирөө кирди дейин, мына бир адам кирди, салонный мастерлер барсыңарбы? Плюс деп койгулачы. Мына мен салон ачтым дейин, ошол жакта өзүм турам дейин да. Анан кимге жалдырайм? Мастерлерге жалдырайм. Пожалуйста, мага иштеп койчу деп, Анан макул. Бирөөнү жалдырадым, экөөнү жалдырадым, өзүм отурам деп коеюн ошол жакта. Бир клиент кирди, мага чач кыркчы десе, мен, допустим, только макияж жасай алам дейин. Ал чачка кирди, мен чач кырка албайм, мастер жок дедим, чыгып кетти. А эгерде мен чачта кыркып, макияжда жасап, тырмакты да ала алсам, мен келген адамды кармап калмакмын, туурабы? Демек, бизде өнөр бар болсо, биз ошол өнөр аркылуу дагы сонун кирешелерди чыга алабыз. Туурабы? А сатуу техникасы, сатуу өмүр бою өчпөйт. Модадан сатуу эч качан кетпейт. Сатуу сага өмүр бою керек нерсе.
Эгерде сен продюсер болосуңбу, наставник болосуңбу, мобилограф болосуңбу, өз кызматыңды, мындайча айтканда в кавычках, өзүңдү сатканды үйрөнүшүң керек. Даже если момдай чач жасаган айым болсом, ооба мейли парикмахерскийде иштейм, бирок чек көтөрүп, бутуман туруп салон ачам, сеть ачам, атымды чыгарам, окууларды ачам, ушул шаарымда популярный болом, жеке бренд түптөйм, жакшы кирешелерге чыгам десең, анда эмне кылыш керек? Өзүңдү сатканды үйрөнүшүң керек. Билим алышың керек, өзүңдү упаковка кылышың керек, өзүңдүн кызматыңды, адам менен сүйлөшкөндү, кызматтарыңды сатканды үйрөнүшүң керек. И сенде консультация полный забитый болуп калганда, анан чек көтөрүп салон ачып кете аласың, туурабы? Туура. Ошон үчүн даже салон ачып атканда, мисалы үчүн мен өзүм эле барып туруп дароо ачпастан, мен командага кошулуп, действующий эң жакшы салонго барып, ошол жакта 1 жылбы, 2 жылбы такша алмакмын. Туурабы? Нолдон барып туруп эле мен эч нерсе мастер болбой туруп, салон ачып алып, мастерлерди иштете албайм. Мен барып, ошол жакта чачпы же перманент кашты үйрөнөмбү, барып үйрөнүп, ошол жакта такша алып, андан кийин аны ачсам, анан салонум 1 айдан жабылбай жакшы иштеп кетет деген стратегия болот. Түшүндүкпү? Түшүндүк, Түшүнүктүү эле болуп атабы сиздерге, айымдар? Настроение кандай? Сетевойдагы керек. Сетевойдо иштеген айымдар сатуу менеджер курсума келем десеңер, я только за. Командаңар бар болсо, 100 адам чогулткула, мен барып бесплатно выступать этип берем. Командаңар бар болсо, мини курсумду жөн эле белекке берем. Бирок ал сиз менин курсума келишиңиз керек. Мини курсум бар SMM боюнча. Потому что сетевойдо иштегендер карасаңар, только эле WhatsApp аркылуу сата беришет, Instagramды билишпейт. Анан продюсер алам деп ойлошот. Мен мисалы үчүн эми сөздүн ачыгы 0 же болбосо сетевойду барып продюсерликке албайм. Потому что аякта акча жок. Новичок окуучулар, жаңы бүткөн продюсерлер алышы мүмкүн. Подопытный кролик кылат ага. Подопытный кролик болот алчы. Потому что ал көп акча төлөгүсү келбейт, продюсер дейт. Ойлойт, продюсер келип мен үчүн бир нерсе кылып коет дейт. Ал болсо новичок продюсер аны такша алыш үчүн билимдерин анын үстүндө подопытный кролик болот. Билимдерин ага тестировать этет да. Потому что сетевойдо продюсер сетевойду алганда көп акча таппайт аяктан. Ал курс ача албайт сетевой. Ал өзү үчүн, өзүнүн жеке бренди үчүн алышы мүмкүн да. Поэтому бул жакта сетевойдон келгенде мен сразу айтам да, эжеке мен менен иштеши только на сайтчылык деп. Мен продюсерликке эч кимди албаймын. То есть белгилүү айымдарда келген, мен продюсерликти албайм, мен өзүмдү тандагам да. То есть андан сырткары менде прям очередь да, Заткан эже бар. Заткан эжени ай сайын запуск кылабыз. Андан сырткары дагы повар айым бар, Алия Илебесова. Ал айымды албайм десем да болбой, насаатчылыкка келип болбой продюсерликке өтүп алды. Демек, бул жакта кандай десем, продюсерликке эч кимди албайм. Убактым чындап эле жок да. И очередь дагы. Ошон үчүн мен менен иштеши только насаатчылык. Анан экинчиси, бул жакта продюсерлик кесип дагы өтө популярдуу кесип бул жылы. Потому что жалгыз туруп ошол нерсени жазаш, негизи продюсерлик кесип жакшы кесип. Бирок кээ бир айтат да, зачем мага продюсер болуп, мен өзүмдү чыгарам, лучше мен энергиямды өзүмө кетиргим келет деши мүмкүн. Ал дагы туура. Бирөөнү чыгарган ал дагы туура. Мисалы үчүн мен деле айтышы мүмкүн да, зачем мен Заткан эжеге убактымды, энергиямды коротом. Мисалы үчүн мен азыр кечки ошол жакта там ырчы Азиза Абдиева болуп разбор кылып, Заткан эжени бардык ырчыларга сүйлөшүп атам да, азырчы жылдыз кылайын деп атам. Заткан эжени жылдыз кылып, Кыргызстанга масштабка чыгарып, ырчылардын бардыгы менен сүйлөшүп, рекламаларды сүйлөшүп атам да. Бул мага керекпи? Мен өзүмдү сүйлөшсөм болот да, туурабы? Бирок бир нерсе бар. Башканын адамдын ийгилигин көрө алганда, моя миссия делать, быть причиной успеха другого. Башка бирөөнүн ийгилигине себепчи болуу. То есть особенно бирлер биз эмне дейбиз? Эгобуз күчтүү болот да, напсибиз. Зачем? Я деп турабыз. Мен деп көп сүйлөйт бирлер, байкасаңар. Мен деп көп сүйлөйт. Ошол менден кетип туруп, наоборот, элди көтөргөндө бирдин даражасы, акчасы, бардык жагы көтөрүлөт. Түшүндүк, Түшүндүңөрбү же түшүнгөн жоксуңарбы? Кандай десем? Мисалы үчүн сен бир душманың бар дейли, или сен жаман көргөн айым бар дейли. Анын кызы турмушка чыга албай жатат дейт да. Анан сен эмне кыласың? Күнүнө Кудайдан суранасың,
ушул Анипанын кызы турмушка чыгып бактылуу болуп кетсе экен, ушул Анипанын кызы бактылуу болуп кетсе экен деп күнүнө ушинтегенде сенин кызың турмушка чыгып бактылуу болуп кетет. Түшүндүкпү? Түшүндүк. Или вот сен турмушка чыга албай жатасың дейли да. Анан ушул жакын адамыңа жакшылык кылып, же мындай жакшылык кылып коюп туруп, ак шүмшүк мен сага жакшылык кылдым, кайра качан мага жакшылык кыласың деп күтпөй, жакшылык кылып туруп унутуп кой, жараткан мага башка жактан берет деп. Ошондо сага ал нерсе келет. Түшүндүк, Жакшылык кылып алып туруп кайра күткөндөр бар да, я тебе, ты мне деген. От этого уходим. Люди и так неблагодарны. Сен адамдардан күтпө, сен жараткандан күт. Окей? Окей. Итак, перестаем ожидать. Перестаем обижаться. Бул мага сурабаса деле жакшылык кылдым эле, мен мага кайра качан жакшылык кылат дегендер барбы? Күтө беребиз го дейт. Күтпөш керек. Ожидание это боль. Ожидание это боль. Күтүү уже все. Без ожидания. Делай без ожидания деген нерсе бар. Мен күтө берем дейт. Күтпөңүз, жакшылык кылдыңызбы, все. Сделал добро, бросай ключ в воду, забудь. Ал нерсе ал адамдан келбейт эч качан. Жаратканын башка адамдар аркылуу берет ал нерсени. Анан уже эле антип күтө берсең, лучше кылбай эле кой анда жакшылык. Окей? Потому что ал адам сенден суранбаса, сен өзүң барып навязалась, помогла. Если помогаешь, от души жүрөгүңөн помогайте и забудь. Окей? Мага ушул сөз жакты дейт. Жакшылыгын милдет кылгандар да болот го дейт. Мен күтпөйм дейт. Күтпөш керек, күткөндө эле уже все, түшүндүм дейт. Карагылачы, мен күтө берем деген айымдар көп экен да, күтпөш керек негизи, күтпөй эле коюңуздар. Андан кийинкиси, бул жакта карагыздар, мобилографияны айттым, сатуу менеджерлик курсу, мобилография, продюсирование. Мен башка, мисалы үчүн Узаткан эжени канчалык ийгиликтүү кылып жылдыз кылган сайын, ошончолук мага чоң акчалар, даражам көтөрүлүп, ошончолук чоң ийгиликтер мага да келип атат. Ошон үчүн кандай десем, эмне үчүн аны кылып атам? Мага комфортно. Партнер менен иштешүү эң негизгиси адамдык сапаты. Мүнөзү. Эгерде анын мүнөзү чочкодой болсо, эмне үчүн момдай болуп атат? Я, эмне үчүн бизде сатуулар болуп атса, сен Дубайга кетип калдың? Я, деп кыйкырынып, урушуп турса, мен ал адам менен иштебейт болчумун эч качан. Мүнөзү жакшы болсо, ошол адам менен жакшы иштеше аласың. Ошон үчүн биз өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Эң негизги нерсе мүнөз. Аракет, өзүңдүн адамдык сапатың. Мен профессионал болсо, ошол эле мобилографтарды айтып кетейин. Мисалы үчүн кээ бирөө бар да, жазышат. Мен бир видеом 300 000, 4 000 эже видео тартып берейин дейт. Хорошо. Макул, профессионал, укмуш тартасың, классно. Но мүнөзү чочкодой болуп, мага зерпилдеп турса, бир нерселерди айтып турса, жоголмоо болсо, аны менен кечирип кой да, мен кеп даже акчада эмес, адамдык сапатта да. Ошон үчүн мен профессионал болсоң дагы, бирок адамдык сапатың начар болсо, эч качан өспөйсүң. Ошон үчүн мен 3 жылдан бери психологияда жүрөм. Ошон үчүн мен улам кайра барып окуп, акчаларды коротуп эмес, инвестировать этип, 3 жылдын ичинде 700 000ден ашуун акча цифровой психология. Сиздер билет болушуңуздар керек. Бир окууга барганда эле 2000-3000 $, алынат 6 күнгө. Плюс 2 ай онлайн окуйбуз. Көлдөгө ладно, азыр Дубайда, Турцияда гана болуп атат окуулар. Сатуу менеджер мобилографияны окутасыңар. Мобилографияны жок, окутпайбыз алтындарым. Доктор Өмүрбектин эфиринен бери таанып калдым сиз дейт. Классно, рахмат Замир эжеге. Доктор Өмүрбек менен эфирге, доктор Өмүрбек байке менен эфирге дагы чыгышым керек экен. Өмүрбек байкени сыйлайм. Өмүрбек байке экөөбүз коллегабыз. Ал дагы Светсайды, цифровой психологияны Турцияга чейин барып окуп келген. Аны көп айтпайт, бирок аябай жакшы билет. Именно сандар менен дагы сүйлөшүп калабыз. Жана мага дагы сонун кеңештерин берип турат. Ал миссия 3, ал дагы бир миссия 3, самая эффективная миссия. Миссия деген бул бардык туулган датаңдагы цифраларды кошкондо миссия 3. Менин плюс 3 бул миссия 3 да.
Ошон үчүн мен үчтөргө негизи эле жакынмын. Менде үч жок болгондуктан ошол нерсени үчтөрдүн жанынан барып наработка кылам. Менде 6 жок, кайф, наслаждение, уктап, жыргаган, наслаждаться деген нерсени биле албайм да. Ошону үйрөнүш үчүн 6ларды, 3төрдү жаныма алып жүрөм. Ошолордун жанына болгум келет да. И менде 5 жок, ошон үчүн 5 деген еще логика да, 5тер логический мээлер, аябай логикалар жакшы дейт да. Ошон үчүн 5терге дагы жакынмын да. Жумушка көбүнчө 2лерди да кылам, алар послушный. Эмнени айтсаң бардыгын аткарышат. Мамиле жок, адамдарды тандап мамиле кылбайм. Мындай карасам эле энергия, поле деп коет го, жанымда кайрасам эле чөйрө ошондой болот да. Мисалы үчүн, азыр менин насаатчылыгымда жалаң 4төр келди да. Мен өзүмө суроо берип атам. Эмне үчүн 4төр бул потокко мага көп келди? Мен максаттарым үстүндө иштешим керек экен. Значит, целдеримди менять этейин. 4төр эмнеге келди? Значит, ата тек менен мамилеңди карап көр деп келип атат. Значит, 4төр эмнеге келди? Мен айлыга барып, атама, жет апама Куран окутуп келейин. Жөн эле барып туугандарым менен баарлашып энергия алып келейин, бата алып келейин. 4төр эмнеге келди? Мен көптөн бери айлыга бара элекмин. 4төр эмне келди мага? Бир максатты ишке ашыр деп келди. То есть өзүмө эле суроо берип баштайм. Эмне келди, тии келди, сен булсуң. Андай болбойт тандаган. Любой цифра, любой адам менен иштешкенди үйрөнүшүбүз керек. Тил табышып үйрөнүшүм керек. Ал, мисалы үчүн, сен жолдошум 8сиң, сен да руководитель, мен да руководитель, мы друг другу не подходим деп мен ажырашпашым керек да. Жөн эле келген жок да бул адам менин жашоомо. Жөн эле келген жок да менин жашоомо 4 балам, 3 кызым, турабы? 4 келгенде максат ишке ашырдым. Вот кичүү кызым 4. Ал келди, мен онлайнга чыктым. Чоң максатым ишке ашты, өзүмдү таптым. И самый отдающий добрый цифра. Бул кызым, кичүү кызым, менин трансформаторум. 4төр трансформатор болуп бетке айтат, талц этип. Бул кызым, мисалы үчүн, мени далай трансформация кылат да. Мам, сен монкесиң деп турчу кыз да. Бул да жөн эле эмес. Так, бизде бүгүн болсо мобилография курсу жок. Мен силерге кайсыл кесиптер эң тренд болот? Сатуу менеджерликтен баштаңыздар. Ушул жактан көбүрөөк киреше таба аласыздар. WhatsApp менен иштейсиздер, клиенттер менен иштейсиздер. Андан сырткары мобилограф дагы жакшы кесип да. Мобилографияда уже iPhone көтөрүшүң керек, жакшы качественный тартканды үйрөнүшүң керек да. Сатуу менеджерликте iPhone бу, Android бу, неважно. Главное WhatsApp иштесе, главное интернет болсо, и сенин каалооң болуш керек. Всё. Мобилографтар жакшы табат, жакшы иштешет, жакшы кесиптердин бири да. Адал кесип сонун. Андан сырткары дагы быйыл кайсы именно вот контент мейкерлер, прогрев жазгандар, көбүнчө аны да тааныбашы мүмкүн көп адамдар. Бирок эгерде сиз кыргыз тилинде нукура жүрөгүңүздөн чыгып текст жаза алсаңыз, сиз дагы ошо сатуу менеджерликти окуп алсаңыз, тексттерди жазып дагы дароо дагы дополнительный акчаларды таба аласыз. Мисалы үчүн мен орус мектепти бүткөндүктөн мен кыргыз тилин жакшы билген жазган эжекем, мына Зинаже да. Зинаже бизде эң мыкты сатуу менеджер. Голосовой жөнөтөм орусча, ошону кыргызча кылып жазып берет. То есть ошондой жөндөн болсо дагы сиз дагы онлайнда өзүңүздүн ордуңузду таап, кошумча кирешелерге чыга аласыз. Бир посту 200-300 сом, кээ бирөө 500 сомго чейин жазат. Бир посту, кыргыз тилинде посту, сатуучу посту, копирайтер деп коет. Түшүндүңөр, ошентип да киреше тапса болот. Үйүңүздө отуруп алып эле текст жазасыз. Эгерде сиз мээңиз өлө иштеп прогревтерди билсеңиз, прогревтерди үйрөнүп алсаңыз, анда вообще сизге цены не будет. Бир айга 10 000 чейин ала аласыз. Сонун бекен? Сонун. Андан сырткары продюсерлик кесип. Продюсерлик кесип бул жакшы кесиптердин бири. Андан сырткары азыр көбүнчө насаатчылык тандашат элдерчи. Мисалы үчүн чоң курстарды эмес, именно жекече иштешкен. Эмне үчүн мисалы үчүн мен дайыма 10 адамды алып, 5 айым, 10 айымды алып, 2 ай сайын насаатчылык алам. Алар менен жандуу жолугушам. Алар менен Zoom'да чакан, Zoom'да жандуу ар бирөөнү катталып стористерин көрөм. Ар бирөөнү прям курс кандай жазып атат, жандуу 3 саат Zoom'дан сабак өтөм. Кайра отчет алам. Кайра среда сайын жолугам алар менен. Көрсөңүздөр керек, кантип алар менен мен иштейм, Жандуу жолугушуулар болот бизде алар менен. Жандуу жолугуп стратегия, курсунун программасын, насаатчылыгын кантип сатыш керек, курсун кантип сатат, кантип вебинар кылат.
кантип ал сатууларды жасайт, кантип тренинг уюштуруп аякта адамдар менен сүйлөшөт, аяктан кантип сатуулар жасалат, мастер-класс кантип өтөт, аларга дагы өзүм мастер-класс полный организовать этип өткүлө деп айтам да. То есть бул эң маанилүү кесиптердин бири. Кантип атасы дейт. Сатуу менеджери канча сом? Сатуу менеджери мен дейт. Насаатчылыкты окугум келип жүрөт көптөн бери дейт. Келиңиз, биринчи сатуу менеджерликтен баштаңыз, кааласаңыз, нолдон болсоңуз. Эгерде онлайнда уже 20 000, 50 000ден акча киреше таап атсаңыз, анда дароо насаатчылыкка келсеңиз болот. Насаатчылык онлайн тариф 2 ай болот, жандуу. Понедельник 12-ден 3-кө чейин Zoom, среда күнү VIP тарифтегилер менен жолугушуу, жандуу тариф менен. Онлайндагылар ал региондогулар көбүнчө. Анан Zoom кайра пятница болот 12-ден 3-кө чейин. 2 ай полный окуу, командам сиз үчүн бүт гайд, макет баарын жазайт. И ал жакта мен максимальный полный өзүм окутуп өзүм болом. Онлайн тариф 80 000, VIP тариф дароо төлөгөндөргө 150 000. Ошон үчүн сатуу менеджерликтен баштасаңыз болот биринчи. Жашоо эсеги көрө. Сатуу менеджерликтен баштасаңыз болот да. Сатуу менеджер онлайн тариф 7500. Онлайн тарифте сатуу менеджерлик курсунда бизде онлайн тарифте күнүнө саат 10-до сабактар болот, Zoom запистери менен. Андан сырткары VIP тарифте бизде онлайн тарифте 1 ай окуйсуздар. 2 жума сабактар, 2 жума практика, бирок биз биринчи күндөн баштап дароо практикага сиздерди салабыз. 13 январдан баштап доступ уже полный ачылып баштайт. 15-нде сразу дароо 12-де Zoom болот, 10-до Zoom болот. Zoom сабак өттүңөрбү, плюс Get курстагы сабактар бонус берилет силерге. Get курста сабактарды алгандан кийин сиздерде эмне болот? Get курстан сабактарды алгандан кийин силерге ал Get курстагы сабактар онлайн тарифтегилерге 3 ай, VIP тарифтегилерге 6 ай доступ болот. Жана даяр конспекттер сиздерде болот. Негизи сабак Get курста болчу, бирок жандуу сабактарды Zoom'дан биз коштук. Андан сырткары биз VIP тарифке мен именно момдай балдары боюнча момдай макет берем бирден, и өзүнүн жеке году боюнча календарь берем. Плюс ушундай электронный өзү жөндө разборду берем. Өзү жөндө эле берем. Анан жолдошум, кайненем, ар бир балам деген нерсе жок. Буна балдары боюнча именно момдай бирден макет, бир баракчалуу. Өзү жөнүндө личный год плюс өзү жөнүндө информация орус тилинде 3 баракчалуу электронный гайдты VIP тарифтегилерине мүнөздөмө берем. Мен менен Zoom болот, Zoom разбор болот. VIP тариф дегендерге отдельный VIP группаны ачып койдум. Ал жак чат иштебейт. Болгону мен менен жолугушуу, жандуу жолугушуу болгондо, курс ортологондо жолугушууга адрести берип чакырам, сиздер менен жолугушуу өткөрөм. Ал жолугушууда билбейм, эми кандай суроо берсеңер жооп берип, полный силер менен болом. Reels тартабыз бирге, видеолор тартабыз, сүрөткө анан и баса VIP тарифтегилерге мен өзүмдүн момдай китебимди белекке берем. Бренд аттуу. Кыргыз тилинде, бул ичинде цифровой психологияда бар, кыскача, бирок ушул жакта өзүм эч ким колдобой, 1 сом мага эч ким бербей кантип бренд чыгара алдым. Бул жактан сиздер кыргыз тилинде, нукура кыргыз тилинде окуй алсаңыздар болот. Анан бул жактан окуй алсаңыздар болот. Бренд аттуу китепти былтыр презентациясын кылып чыгардым. Кыргызстан боюнча доставка бар. Кайрылыңыздар, баасы болгон 600 сом. Жана VIP тарифке келгендерге бул китепти берем. Андан сырткары Оштодагы бар китеп. Ушул китепти окусаңыздар, он легко читается. Он мындай жеңил окулат да, карасаңыздар, муну бир 2 күндө эле окуп бүтсөңөр болот. Ушунча көп мотивация бар бул жактачы. Именно атыңызды чыгарып жылдыз болгуңуз келсе, эмне үчүн мен ар бир адам бренд деп атам? Жандуу лекцияларды былтыр мен күздөн баштап киргиздим. Жандуу лекция формат 30 айым келет, и жандуу мен менен 4 саат, 5 саат бирге болот. 30 айымды мен отургузуп, именно жеке бренд боюнча, именно цифровой психология боюнча кыргыз тилинде билимдерди берем. И плюс 1-ден 9-га чейин мүнөздөмө, миссия жөнүндө мүнөздөмө, и ар бир китебимди белекке алып, бирге reels, бирге сүрөттөргө түшүп кетишет да. И зато 4 саат, 5 саатта бир күн келип мен менен
таанышат, дароо таанышып, суроолорун берип, менен полностью трансформация 4 саатта, 5 саатта алып кетет. Баасы болгону 1500 сом. 18 январда Бишкекте отельде атайын брондоп койдум. Сонун жылуу, жумшак жерди. Сүрөттөн, посттон көрдүңүздөр кандай жер экен. Мен жандуу лекцияма келгендер барбы? Өтүп жаткан сабактар үчүн рахмат дейт. Китептерди мага дароо жазыңыз, китеп сатып алгым келет деп. И ушул китепти мен сизге адресиңизге жөнөтүп ийем. Баасы болгон 600 сом плюс доставкасын өзүңүз төлөп алсаңыз болот. Бишкек ичи жөнөтүп алам. Эгерде жок, жолугушу кылам, жолугушудан алып кетем десеңиз, вот как раз 18-inde Бишкекте ошо центрда болом, жандуу лекцияда. Жандуу лекцияга катышпайм десеңиз, келип эле китеп сатып кетсеңиз болот 600 сомго. Жок, жандуу лекция отурам, катышам, психология жөнүндө да оккум келет, жеке бренд жөнүндө өзүм суроолорун бергим келет, таанышкым келет десеңиз, анда вот Бишкекке мага Нарындан, Жалал Абадтан, Базар Коргондон бери келгендер бар. Атайын жолугушууга, потому что кээ бирөө именно жандуу бир күн келип окуп кеткиси келет экен да. Ошон үчүн ушундай форматты менен 4 саат, 5 саат жолугушуу, болгону 1500 сом. Анан мында баасындагы эмкиде көтөрөйүн деп атам 2000ге, потому что 4 саат, 5 саат 30 гана айым менен калуучулар көп болуп атат да. А мен просто ал жакта 4 саат, 5 саат 30 айым менен биргеликте болуп атам да. Түшүнүңөрбү? Сонун. Кандай суроолор бар? Психологияга аябай кызыгам да дейт. Жандуу лекция 1500 сом. 1 + 5 = 6. 6 дегенди билдирет. 6 деген эмне? Успех. Успех дегенди билдирет. Успех деген эмне? Успех. Алтылар барбы? Алтылар жашоого ийгилик алып келишет. 6 деген мен жакшы көргөн цифрам, жана менде эч жердимде 6 жок. Ошон үчүн мен алтылардан өздөрүнүн жанын багып, кайфовать этип, өздөрүн жакшы көргөндү үйрөнгүм келет. Алтылар барсыңарбы? Чындап эле ошондойсуңарбы? Укучу, өзүңөрдү жакшы көрүп, сүйүп, өзүңөрдөн эч нерсе аянбаган алтылар барсыңарбы? Ооба, жандуу лекцияга келиңиздер, токмоктосуңарбы, каяктасыздар, келгенге аракет кылыңыздар. Бирок эми жол кар, билбем кандай болот. Кудайым буйрса Ошко дагы ниет кылып атам. Азыр самолеттор кандай именно суук бүтсүн, кыш бүтсө буйрса жазгы маалда 8 мартка карата, айымдардын майрамына карата буйрса Ошко ниет койдум. Буйрса барсыздарбы Оштогулар? Биз уже 1 сааттан бери барлашып атабыз. Бүгүн эмне жөнүндө сабак дейт. Менин улуу кызым 6 дейт. Классно, Кудайдан берген белек экен да. Курска катышкандан корком деби? Түшпөдүм. Жандуу лекцияга келиңиздер, Бишкекте болот 18 январда саат 1ден баштап кечки 6га чейин. 5 саат мен менен биргеликте болосуздар. 5 саат тынбай сүйлөп берем ошол жакта жандуу. Жандууга келгенде көбүнчө ай кичинекей кыз экенсиң дешет. Инстаграмдан чоң аял деп элестеткем, кичинекей кыз турбайсыңбы деп. Боюм 157. Эң сонун болуп жатат дейт. Ошкода келиңизчи. Ошко дайыма барып турам мен. 1 жылда 3-4 жолу Ошко барам. Иншаллах тынчтык болсо, буйрса мартка карата, 8 мартка карата буйрса Ошкодогу барабыз. Ошко декабрда эле барып келбедим. Китептерин баарын таркатып, сиздер менен жандуу лекция өткөрүп келгем. Классно, 18-не классно. Круто. Ооба, сонун келиңиздер. Анда эмесе келиңиздер, мен кыскача сатуу менеджерлик жөнүндө айтайын дагы. Сиздерге 1 орундукту белекке беремин. Активдүү болуңуздар, комментарийге активдүүлүк көрсөтүңүздөр. Именно комментарийлердин арасынан мен көзүмдү жумуп туруп 1 айымды бүгүн тандап алам, жана ал айым сөзсүз түрдө эфирге чыгат деген үмүттөмүн. Барсыздарбы? Нарындан барганга ниет кылып койдум дейт. Келиңиздер, Нарындан да келиңиздер. Нарындан мен жандуу лекцияма сатуу бөлүмүнүн башчысы Айдана, Нарындан бери эмчекте баласын көтөрүп алып келди эле. Ушундай жандуу лекцияма катышып кетти эле, экөөбүз таанышып калдык. Анан мен ага сунуш киргиздим, предложение. Айдана, давай сатуу менеджерликке мага момдай иштешели, момдай кылалы, давай момдай кылалы деп мен сунуш киргиздим. А эгерде ал мага келип, таанышып, өзү жөнүндө айтып,
эч нерсе кылбаса, анда андай мындай мүмкүнчүлүк анда жок болуп калмак. Туурабы? Туура. Бизге жаратканым туура адамдарды жөнөтөт. Биз андан 100 000, 200 000 берчи дегенде, ал бизге туура ошондой адамдарды жөнөтөт. А эгерде айдана эч нерсесин айтпай, тымпыйып отуруп алып, жөн эле келдим өзүм үчүн деп койсо, анда мүмкүнчүлүгүн пайдаланбай калмак. Туурабы? Туура. Ошон үчүн любой чөйрөгө барганда мен ушундаймын, мен күчтүү тараптарым мындаймын, мен азыр мындай болуп иштеймин. Любой жака барганда өзүңдү дагы презентация кылып сатканды үйрөнүшүң керек. Түшүндүкпү? А эгерде ал сүйлөбөй, тымпыйып отура берсе, анда экөөбүз жакшы таанышпай калмакпыз. Ал мыкты сатуу менеджер экенин мен билбей калмакмын. Ошентип мүмкүнчүлүгүн профукалабы, эч нерсе болбой калмак. Зато азыр караңыздарчы, кандай сонун иштерди жаратып атабыз. Телефонум түшүп калып атат, айтып атам го, эме штативимди бүгүн жоготуп келдим. Мейли? Ничего страшного. Кайра сатып алам. Мен өзүмө ишенбейм дейт. Жазгүл Сулайман дейт. Эмнеге ишенбейсиз өзүңүзгө? Пробовать этип көрүңүз, иштеңиз, аракет кылыңыз, өзүңүзгө сөз бериңиз. Мен өзүм кандай болгом? Башында жанагынтип Лалафодон кийимдерим сатып, курс сатып алдым. Анан өзүм үмүткенде, кой мен ушул курстун акчасын актайын, иштейин деп туруп, күнү-түнү балдарымды уктатып коем, и түнү бою баракча жазайм. Упаковка кылам, стористерин жазайм. 1000 сомго, 2000 сомго жазайм. 1000 сомго бир жума баракчасын алып барам. 2000 сомго бир жума баракчасын алып барам деп койгула. Ошондо дагы мен өтө бактылуу айыммын. Себеби дегенде, ошол нерсеге дагы мен каниет кылып, разы болгонду билчүмүн да. И балким жаратканым ошон үчүн мага дайыма бере берген деп ойлойм да. Нааразы болчу эмесмин да. Даже ошол 500 сом таргет кетирип 500 сом алганымда ушунчалык сүйүнүп, чуркап, балдарын көтөрүп алып, магазинден пепси, бир нерселерди алып жепти сүйүнгөм да. Ошол сезимдер до сих пор менин эсимде. Элестетиңиздер. 15 январда бизде сатуу менеджер курсу башталат. Ошол жака аракет кылыңыздар, барыңыздарды күтөм. Командама дароо кошуласыздар. То есть командама кошуласыздар деген нерсе уже эле чоң нерсе. И плюс 3 ай силерде курс доступта. Дароо практика биринчи күндөн баштап. Аракет кылып, жакшылап үйрөнүп алып, аракет кылып, поддержка менен командам дагы болот силер менен. Полностью командам менен бирге болосуздар ошол жакта. Мен командамдын бөлүм башчысы, эртең менен 10:00, кечкиде Роб, руководитель отдела продаж, саат 9:00 кайра ал зум өткөрөт. Күнүнө 2ден жандуу зум болот. Плюс сатуу менеджерлик жаздырылган өзүмдүн сабагым Get курстан 3 айга доступ болот. Плюс зумдар силерде доступта болот, запистер. Элестетиңиздер. Эмне үчүн 2 зум? Потому что бизде дароо запуск, сатуулар башталып атат. Двойной, тройной запуск болуп атат, понимаете? Ошонун бардыгына бизге менеджерлер өзүбүзгө керек болуп атат. Психологиялык жашы өзөгү 1000 сомдук курсту, 17 000 курсту ошол жактан сатып үйрөнөсүздөр дароо. И плюс ушул эле сатуу менеджерлик менен дагы сиздер иштейсиздер дароо. Жана эң курска келип, именно курс окуучуларынын ичинен эң көп жакшы саткан айымга дагы бизден белек болот. Путевка спага болот, Сүмбүлгө. Кыргызстандагы эң кымбат, эң сонун, эң номер 1 спа салонунда Сүмбүлгө бир сертификат окуучуларынын ичинен биз белекке ойнотобуз. Окей? Да, Сүмбүлгө дагы билет ойнотобуз. Жана эмки курска бир жолдомону эң көп саткан окуучунун ичинен дагы бир жолдомо подарок беребиз. Муну биз бүгүн гана ойлондук. Эмне үчүн даже именно жакшы окуучу аракет кылып, жакшы окуп, аракет кылып, эң жакшы көп сатууларды жасаган именно мен командам эмес, именно сатуу менеджер курсуна катталгып, ичине жаңы келгендердин ичинен бир айымга ушундай белек болот. Балким 1, 2, 3 орундукта болушу мүмкүн. Эң жакшы саткандардын ичинен 1 орундук ошондой. Кайра ушул эле сатуу менеджер курсун эмки айга бир өзүнө же жакынына, же курбусуна, же жеңесинеби, эжесинеби бир билет подарок беребиз. Азыр өзү чечет. Ким окуйт, же өзү кайра кайталап окуйт, же бирөөнө подарок береби. Экинчиси болсо, бул Сүмбүлгө биз ушундай путевка беребиз, именно барып, сонун спага эс алып келет. Өзүнө беребиз, именной беребиз, бир 20 күнүн ичинде сөзсүз түрдө барып келишиң деген тапшырма болот. Мен негизи белектерди акчалай эмес, аял кишилер ушундай акчалай алсак, балабызга, күйөөбүзгө берип таркатып салабыз. Жок.
Я хочу, чтобы она на себя потратила. Даже сертификат нижний бельеға бергенде барып өзіңе киім ал. Косметикаға сертификат бергенде барып өзіне алсынчы дейм. Бак уж иштейбиз жанталашып, жанан өзүбүзгө короткондон аянабыз. Ошон үчүн өзүмө корота албасам, значит мен өзүмдү эмне кылам? Самоценность жок. Мне жалко на себя. Бар ошондайымдай жалко на себя дегендер. Мне на себя 500 сом жалко. Вот барып 2000 сом даже өзүңө косметика ала албагандар болушу мүмкүн, Бирок күйөөңө берип, тойго барып, же балдарыңа тебе попросту берип коесуң. Да, много. Я сама была такая. Балдарга бүт берчүмүн, а өзүмө барганда аяна берчүмүн. Өзүмө эч нерсе акча корота алчу эмесмин. Бүт барын балдарыма же үйгө. Аягында я выгорела. Выгорание болуп, эч нерсеге каалым жок, уже WhatsApp көргүм келбей, жүрөгүм айланып баштаганда мен өзүмдү сүйүп, өзүмө арнап баштадым. Ошондо менде мотивация. Эмне үчүн мен Lexus алдым $37,000? Өзүмдү сыйладым жаңы жылдын астында. Ошондо менде мотивация, духум көтөрүлдү, выгорание дагы болбоду, результатты дароо көрдүм. Түшүндүкпү? А мен сразу эле Lexus'тан баштаган эмесмин. Башында жакшы көргөн көйнөгүмөн, сумкаман иштедимби, барып туруп өзүмө биринчи очередь чапта. Вот эфирде жалаң айымдар отурабы, иштедиңизби, акча таптыңызбы? Биринчи өзүңө чаптаңыз. Өзүбүзгө чаптайбыз, өзгөчө айымдар. Именно өзүбүзгө чаптагандан кийин гана өсүүлөр болот. Окей? А эгерде тапкан акчаң барып, балдарга аял киши балдарына өзүнө арнай алат, бирок биринчи өзүнө. Эркекти ошол комфорт, акча дароо бербей көндүрбөйбүз. Это ваши деньги. Это ваши чисто заработанные женские деньги. Хорошо? На ваши хотелки. Это ваши бонусы. Түшүнүктүү дейт. Классно. Мотивацияңыз өтө күчтүү дейт. Классно, да, я люблю. Келгиздер, сонун. Бизде 15 январда башталчу сатуу менеджер курсуна сиздер M+ менен, кэш тую менен 3 айга бөлүп төлөө менен кошулсаңыздар болот. Биринчи айда эле иштеп, кирешелерди прям табып, сразу дароо жабып койгонго дагы мүмкүнчүлүк болот зато сиздерге. Ал кэш тую менен, M+ менен сиздер алгандан кийин Осо Академия Кундуз Таштановой деп чыгат да, мен ошол нерседен и так эле налог төлөйм полностью, бухгалтерим налогторду төлөйт ай сайын. Так что эч не переживайте. Мисалы үчүн процент эмне үчүн биз төлөп калат экенбиз, мисалы үчүн 7500 сомго ашып кетсе 350 сом процент кошулат экен. Зато сиз аны 3 ай бөлүп төлөйсүз да. 15 миңдикти көбүнчө M+ менен да алгандар бар, анын үстүнө бир 750 сом 5% банк алат экен. Но андан сырткары дагы мен өзүм налог төлөйм да, это нормально. Плюс андан сырткары сатуу бөлүмүнө, куратор, менеджерлерге бонустар болот, зарплаталар болот. Я умею делиться. Ошон үчүн я расту, да? Вот. Умеешь делиться, будешь расти деген да. Ийгилик бизге дейт. 4 күндөн бери бомба жаңылык алып жатабыз дейт. Классно. Мен дагы абдан кубанып атам, сиздер менен кадимкидей бири-биримдей жандуу отуруп алып сүйлөшкөндөй эле болуп атам да. Ушунчалык бактылуу болуп атам, сиздер менен биргеликте болуп атам. Күнүнө бирден дагы белек бергениме дагы огош бетер сүйүнүп атам. То есть белек бергенди өзүм жакшы көрөм. Сен өзүң бергенди билгенде адамдар да сага беришет да. Ошон үчүн без ожидания берип атам. Азаматсыз дейт. Сонун. Жашы сатуу менеджер курсуна сиздер именно 15 январдан баштап 1 ай окуйсуздар. Дароо практика кылып, сразу бонустарды алып иштеп баштайсыздар. Сатуу техникаларын үйрөнөсүздөр. Сатуу боюнча мага суроолор барбы? Келиңиздер анда эң күтүп калган биздин 1 айымыбызга, биздин бүгүнкү жеңүүчүбүзгө 1 орундук белек берели, айымдар, келиңиздер. Андан кийин эфирге ошол айымды чакырабыз, андан кийин дагы 1 айымды чакырып разбор кылам. Цифровой психология боюнча разбор кылам, же болбосо өзүнүн суроолоруна психологиялык жактан суроо барбы, бүт суроолоруна жооп беремин. Келиңиздер, анда эмесе кеттик, анда эмесе эми кеттик. Хочу дейт. Классно. Келиңиздер, анда эмесе бысымылда, быймылда.
Анда эмесе кеттик. 1, 2, 3 кеттик. Бул курс сатуу менеджер курсу эң жакшы мыкты курс жана именно менин командама келгендер мен менен иштешүү бул стабилдүүлүктү билдирет. Бул туруктуулукту билдирет. Бул көп жылдарга өзү эле кетип калбаса, көп проекттерди алып дароо иштешет деген нерсени билдирет. Себеби дегенде мен бир гана продюсер эмесмин, мен еще и цифровой психологмун. Мен өзүм психологмун. Мен азыр магистратурада да окуймун университетте, турам. Плюс мен психологиялык жактан дагы продуктуларымды дагы сата алышат. Заткан Жусупова менин экспертимдин канча деген 10дон ашуун курсу бар. Ошолорду сата алат постоянно. Менин разборлорумду, консультацияларымды, менин курстарымды, андан сырткары көп проекттерди, повар айымды жана башка. Биз командабызды именно расширение кылып аткан маалдабыз. Жана эгерде сиздер дагы биздин командага кошулабыз, сатууну үйрөнгүм келет, өзүм үчүн дагы окугум келет, өзүмө керектүү нерселерди алгым келет десеңиз, анда сизди биз күтөбүз. Номер калтырсаңыздар болот комментарийге, менин менеджерлерим сиздер менен байланышат. Жана рассрочка, бөлүп төлөө менен полностью сиздерге маалымат берип, полностью айтып беришет. Негизи эле азыр бөлүп төлөө менен 15-не чейин деле азыр М+ жок деле бөлүп төлөсөңүздөр болот кааласаңыздар. Кааласаңыздар рассрочка менен 3 айга алсаңыздар болот айымдар. Келиңиздер, анда эмесе 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Так, телефонду кармалайм, жылып калбасын. 1, 2, 3, бир айымды. Nails Talas дейт, Nails Talas. Прикрепить. Nails Talas М. Nails Talas М. Куттуктайм сизди. Nails Talas М. 3 күндөн бери тынбай жазып атасыз, мен сизди уже вообще даже запомнила. Куттуктайбыз! Ура! Мен кайын сиңдим окшойт деп койбоймбу? Таласка келинмин. Келиңиздер. Nails Talas Ош, барсызбы? Эфирге чыгыңыз. Nails Talas М дейт. Махабат же Мерим окшойт. Негизи атын биринчи жазыш керек да. Мерим Талас ногти или nails деп. Таластагылар nails деп эмес ногти деп жазышат болуш керек поисктечи. Nails Talas барсызбы? Эфирге запрос таштаңыз. Так, куттуктайм дейт. Кайка кетти Nails Talas М? Барсызбы? Nails Talas айым барсызбы? Алло. Nails Talas айым барсызбы? Эфирге чыгыңыз, сизди күтөбүз. Мына куттуктайм. Поздравляем. Сонун. Саламатсызбы? Кандайсыз? Жакшы. Атыңыз ким? Медина. Медина экен, классно. Биз махабатпы же Меримби деп издеп атканбыз. 4 күндөн бери күтүп отуруп, акыры мага буйруду. 4 күн мен сизди уже жаттап калыптырмын. Өлө көп комментарий жазып аттыңыз го. Өткөндө да туура эмес прикрепление болуп калган да. Анан бир кадам калыпсыңар дегенден баштап күтүп отуруп. Кудайдын буйругу кандай, классно. Канча жаштасыз, эмне иш кыласыз? Судя по аккаунту, тырмак жасайт окшойсуз, Ооба, азыр салонный сферада иштейм. 32 жаштамын. Күндө иштейсизби? Ооба. Анан окуйсузбу, иштейсизби? Ооба, иштейм. Классно. Канча балаңыз бар? Таластын өзүндө турасызбы же райондобу? Жок, Таластын өзүндө турам. 3 балам бар. Классно. Куттуктайбыз сизди. Сонун. Куттуктайбыз, сизге ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы командада дагы өзүңүз иштеп, өзүңүздү көрсөтөсүз деген үмүттөбүз. Кыргыз айымдарга каалоо тилек айтып кетсеңиз болот.
Барыңыздар, келиңиздер, кундуз айынан окуңуздар, сонун мотивацияларды алыңыздар. Мен уже бесплатный сабак болсо деле ошо 4 күндөн бери күтүп, комментарий жазып, энергияңардан бөлүшүп атканыңарга чоң рахмат. Жаман сүйүнүп толкунданып атам. Сулуу экенсиз деп сизге комментарий жазып атышат. Аябай кашы кара, көзү кара, сулуу, уже эле макияжда экен деп атышат. Чоң рахмат. Классно. Таластагылар барыңыздар Медина айымга. Nails Талас М деген айымга барыңыздар. Эртеңкиге мага да буйрсунчу дейт. Куттуктайбыз Медина айым сизди. Канча жаштасыз? Дагы бир рет. 32. 32. Все, молодцы. Сизди куттуктайбыз. Номериңизди дирекке жазып коюңуз, мен уттум деп, Сизди курска косуп коебуз. Сизден видео күтөбүз. Сторис мен курска жолдомо утуп алдым деп сторис жазаңыз, Көчө дагы Бурул айым бизден утуп алган, Бегимай айым утуп алган. Бегимай айым бар болсоңуз сизден дагы сторис күтөбүз. Тиги ким Кымызай айым ошо менен жок. Алда сторис жазайм деп коюп жок. Бизге стористер жагат. Бизди белгилеген стористер жагат. Бизге эң негизги силердин кайтарым байланышыңар бул сторис с отметкой. Нам очень это ценно. Даже эгерде силерде 500 подписчик болсо деле или 20 подписчик болсо деле бизге ошол нерсе эң баалуу. Рахмат. Да, классно. Рахмат. X басып чыгарсаңыз болот. Эртең дагы болобу дейт. Ооба, эртең дагы болот. Воскресеньяга чейин болот буюрса. И воскресеньядан кийин болду, все. Бир ай түз эфирлер болбойт. Бир ай болбойт. Уткум келет дейт. Мага да буйрсун, барыңарга ийгилик кыздар. Майлаңыз эже сторис менен дейт. Майлаңыз эже, майлаңыз да Кымызай. Көчө Бегимай айым, бүгүн Медина айым да куттуктайбыз барыңыздарды. Жана биринчи күндө Наргиз айым 4 айымга биз белек бердик. 4 айымга курсту жөн эле белекке берип атабыз. Бул дагы жөн эмес. Ооба, сонун мүмкүнчүлүк. Аябай сонун да, сонун. Бул абдан сонун нерсе, себеби дегенде мүмкүнчүлүк болуп атканда албетте айымдарды колдош керек. Бекер берүүгө менин деле мүмкүнчүлүгүм бар, бирок бекер окутуп атканда мына бир жума бекер сиздер менен биз бирок команда менен иштешип, ал жакта уже серьезный подход менен иштешип, полный номерлерди берип, каалоосу бар ал адам мындай да, сиздерди менин курстарым бул жөн эле курс эмес, ал жакта менин билимим, энергиям, убактым, менин жашоом баардыгы камтылган да. То есть убакыт, энергия, эң негизги нерсе жоопкерчилик. Себеби дегенде сиздерди командама алганда эле бул жоопкерчилик да сизге ишеним арттырып, мага келген, дирекиме келген, ушинтип түз эфирлерде келген канча деген ар бир номер бул номер эмес, ар бир номер бул адам, ар бир адам. И ошол адамдарды сиздерге ишенгендигим бул дагы жоопкерчилик да, туурабы? Ошон үчүн мен дагы сиздерге ошол жактан жоопкерчилик, энергия, убакыт, канча деген билимдеримди, ал билимдердимди мен бекер алып келбейм. Акыркы мен окуп жүргөнүмдү көрсөңүздөр, постоянно окуп жүргөнүмдү көргөн айымдар бар болуш керек. Анын баардыгын мага бекер келбейт, бирок ошонун баардыгын убакыт, энергия, анын баардыгы дагы албетте менин жашоом десем болот да. Ошон үчүн адам өзү каалап келгени бул решение, чечим чыгарып акча төлөгөндөн кийин бул чечим чыгарат, кой мен акча төлөдүм деп жанталашып иштейт. Ошол болот да эң негизгиси. Мен өзүм ошондоймун. Мага бекер курстарды ачып бергенде мен окубайм. А мен өзүм ошого талпынып, жанталашып, араң монтип каалап туруп жеткенде жанталашып окуйм тим эле. Адам өзү ошондой экен. Ал силер деле эмес, мен деле өзүм ошондоймун да. Адамдын өзүнүн мындай кандай десем, ой жүгүртүүсү, өзүнүн болгон жашоодогу поведениясы ушундай экен да. Ошон үчүн биз ошол нерсени баалаш үчүн биз дагы ошол нерсеге баланс кылганды үйрөнүшүбүз керек экен. Келиңиздер. Так, мен айттым, бир айымга разбор жазайбыз деп. Келиңиздер, эфирге мага запрос таштаңыздар. И кому прям реально плохо, кто страдает, не могу, хуже некуда болуп атат. Давайте разборго запрос жасаңыздар. Жазыңыздар, таштаңыздар түз эфирге. Чоң рахмат сизге, Кундуз Таштанова, көңүлдү көтөрүп, күчтүү энергия бердиңиз дейт. Түз эфирге разбор таштаңыздар, мен түз эфирден кабыл алам. Ооба.
Бирок бул бир жумалык акысыз бекер сабактардан дагы силерге эми колуман келишинче дагы берип атам билимдерди албетте. Бул дагы болсо пайда. Биздин WhatsApp группада болсоңор, мына WhatsApp группамда барсыңарбы, күнүнө 2ден 3төн акысыз бекер деле сабактар жөнөтүп атабыз, көрүп атасыздар. Детская, пожалуйста, курска катталгандар жана курска катталбагандар дагы группада болсоңор, же менеджерим номерин сактап алсаңар, мага детский позиция сабакты жөнөт десеңер, детская позициядан чыккандан кийин анан акча келип баштады мага. Бул мен өзүм жашоомун алынган нерсе да. Мен ошол сен мага кылып кой, сен мага сатып берип кой деген нерседен кеткенден кийин өзүм жоопкерчилик алганда өзүмө, анан мага акча келип баштады да. Запрос кетпей жатат дейт. Разборду мага запрос эфирге таштайсыздар. Так. Мугалим. Так. О, Ладно, хорошо. Потом меня позови, скажи, мама, хорошо? я открою. Хорошо. Хорошо. Так, давайте эфирге мага запростор бар экен, мен кабыл алайын. Биякта 20дан ашуун запростор түштү. Сиздер мага запрос жөнөтүңүздөр эфирге. Отправить запрос на участие в эфир деп. Ошол жактан бирөөнү кабыл алам дедим. Келиңиздер. WhatsApp группага кошулуп алыңыздар. WhatsApp'та да эмес, даже Telegram группам бар, Кундуз Таштанова. Телеграмын берсеңер десеңер, ал жакка деген рассылка да келбейт, күнүнө 1ден 2ден сабак келип турат. Бирок Телеграмды көп ачпайм десеңер, анда лучше WhatsAppка эле кошулуп алыңыздар. Саламатсызбы? Уже уктап аткан окшойсуз, Саламатсызбы? Барсызбы? Саламатсызбы? Ооба, бармын. Саламатсыздарбы баардыгыңыздар? Атыңыз ким, эжеке? Менин атым Назира. Каяктан чыгып атасыз? Канча жаштасыз? Жалал Абад шаарынан чалып атам. Мен 48 жаштамын. Туулган күнүңүз качан? 10-ноябрь 1976. Ноябрь 11-ай 1976. Кандай суроолоруңуз бар, эже? Мага ушул курстарыңар жагып атат. Мен өзүм мугалиммин, бирок биринчи жолу ушул Instagram баракчаларын эми түшүнүп баштадым. Бизге каникул берген эле, ушул каникулда ушул силердин ушул программаңарга туш келип калып, ошондон карап эми түшүнүп атам. Классно, мугалим экенсиз. Классно. 3, 8 плюс 6. 6га 3. 9. 9га 8 канча? 17, 9га 8 кошкондо 17 экен, Классно. Женщина, торпеда, терминатор. Лидер экенсиз да беле. Классно. Классно. Турмуштасызбы? Балдарыңыз барбы? Балдарым бар, неберелерим бар. Кудайга шүгүр. Жакшы. Классно. Сон Назира эже, айтыңыз, кандай сизде суроолор болуп атат курс тууралуу? Катыштыңызбы, катталдыңызбы же эмне себептен до сих пор курска кошула элексиз? Эмне сизди токтотуп жатат? Мен ушу 3кө бөлүп анан төлөсөмбү деп аткам. Бир аз акчадан эме кыйынчылыктар бар. Мугалимдерге дайыма жетпейт го. Ошо 3кө бөлүп 3 айда төлөсөм, ошентип окуйын деп ойлонуп турам. Адина мага чыккан. Адина. Ошо ага ошол эми сүйлөшөйүн деп атам. Бирок утуп каламбы деген да үмүт болуп аткан. Эмедечи, чынында бир 50 киши утуп калам деген үмүт менен бул марафондо катышып атат да, мен билем да, мен утуп калам деп күтүп аткандар көп да. Ошолордун бири мен да болушум керек. Жакшы ниет, жарым ырыс дегендей. Плюс 6, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8 туура экен, 8. Сонун эже, сиз деген аябай трудоголик турбайсызбы? Ооба, буйруп утуп калсаңыз анда албетте сонун. Анан эгерде эми утпай калсаңыз, анда сиз ошо 3 бөлүп төлөөгө катталсаңыз болот 3 айга М+ менен 7500 эмес, где-то 7850 болуп калат болуш керек М+ аркылуучу. Алар процент кошот да. Ошондо 3 айга бөлүп төлөгөнгө катталсаңыз болот. И 1 айдын ичинде 7500'түк как минимум курстун акчасын актаганга аракет кылыңыз. Себеби дегенде сизде мүмкүнчүлүк болот.
Анан сиз дароо айтыңыз, мисалы үчүн да, Айданага айтасыз да, то есть сатуу бөлүмүнүн начальнигине айтасыз. Айдана, мен мисалы үчүн 2ге чейин мектепте болом, мен 2ден кийин алайынчы номерлерди деп айтасыз да, допустим, 2ден кийин же 3төн кийин алайынчы номерлерди деп, 3төн кийин байланышасыз и так далее. Ошентип сиз дароо айтып, шартыңызды айтып, түшүндүрүп, сүйлөп, адам деген сөз менен сүйлөп түшүндүрсө, биз дагы сизге окшогон апабыз, балдарыбыз бар, үй бүлөбүз бар. Мен деле келинмин, мен деле кызматка, таласка тиги Казакстан аркылуу барып, жашынакай кызматтын баарын өтүп келем. Ошон үчүн жашоодо ар кандай кырдаал болот. Мисалы үчүн бир жумада бир күн же 2 күн отпуск алса болот, отдых алса болот. Мен балдарым менен тияка барам, бияка барат элем деп. Биз дагы адамбыз, бири-бирибизди түшүнүшүп, жакшы иштей алабыз. Ошон үчүн главное предупреждать этип коебуз. Мен 2ге чейин мектептемин, кыздар. Zoom'ду записти көрөм. Сабактан кийин записти көрөм, кыздар, кечкисин көрөм, же болбосо мен 3төн кийин иштеп баштайм, 3төн кийин номерлерди алып иштейм деп, ошентип ыңгайлаштырып аласыз да. Ошондо сизге дагы Айдана ашыкча эмес, мындай базадан болобу номерлерди берип, өзүңүздүн жумушуңузга кошумча катары дагы маани кылат. Хорошо? Зато бирок сиз жумуштан кетпейсиз, пока параллельно биякта алып баштайсыз. Хорошо? Рахмат. Анан Белгилүү. сиздин миссияңыз 8 экен. 8 деген эмне? Иштермансыз. Сиз көп иштешиңиз керек. Труд. Физический труд. Сизге ошо иштеген сайын рахат аласыз. Плюс сиз акчаны жакшы көрөсүз. Лидерсиз, эч кимге баш ийбейсиз оңой менен, эч кимди укпайсыз. И именно акча, постоянно сизге акча, только результат сиз үчүн албетте акчада. Анан сизге эң биринчи тапшырма эжеке адамдар менен коммуникация кылганды үйрөнөбүз. Хорошо? Сизде 5 жок экен. 5 жок экен да. То есть 5 деген бул сиз мисалы үчүн көп мындай адамды биринчи клиентти укканды үйрөнөбүз. Укканды, андан кийин анан сүйлөшүп, биз эмне кылып сатабыз? Биз сүйлөп сатабыз, то есть сүйлөшкөндү там мисалы үчүн эми ар кандай болот да, клиенттер дагычы мисалы үчүн кымбат экен десе, баранда арзан жеринде таап ал деп аны кыйкырып койбой. Андайды кылып коюшуңуз мүмкүн экен биякта. Просто бетке тарс айтпай ушинтип. Азыр мен күтүп туруңуздар. 1 секунд. 1 секунд. Мен балдар менен жалгызмын. Ошон үчүн балдарга барып келдим. Так. Сонун айым. Рахмат Назира эже сизге. Сизди курстан күтөбүз. Буюрса биздин командага кошулуңуз. Ооба. Анан мисалы үчүн сиз суббота, воскресенье күнү мектепте иштебейсиз да, ошол күндөрү жакшылап прям иштегенге да аракет кылыңыз. Балдарыңыз менен же небереңиздер менен эшикте ойноп атсаңыз дагы, алар детский площадкада отурса дагы, скамейкада отурсаңыз дагы, телефон менен эле адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнөбүз. Хорошо? Сиз качан сатууларды көп жасайсыз? Адамдар менен сүйлөшкөндү. Анан сфераңыз алты турбайбы? Творческая психология. Как раз таки жанагы психологиялык сабактарды окуп атканда дагы кыздар, сатуу менеджери, менин командамдагы кыздар мага азыр прям дароо эскертме берип койгулачы. Заткан Жусупова менен дагы Zoom болот, ошо сатуу менеджерлик курсуна келгендерчи. 4 мини курс бар го, 4 сабак. Ошону сатууга катталгандарга уже эле жөнөтүп окуй беришсин. Подарок катарычы. Детская позиция, коркууларды жеңүү и денежное мышление деген бесплатный сабактарымды чатка дагы и сатуу менеджерлик чатка дагы жөнөтүп коюңуздар. Сиздин сфераңыз алты турбайбы? Комфорт эже, жаныңыз мынтип багып, мынтип комфорт менен байлыкты, көп акчаны умтулат экенсиз да. Анан комфорт, то есть сиз мындай комфортное отношение, мудрость, сиз өлө реалистсиз, сиз руководитель, такая вот прям жоопкерчиликтүү айым экенсиз да, именно өзүңүздүн эмеңиз менен кеткенчи. Анан через труд, эмгек аркылуу сиз ошентип иштегенден рахат аласыз. Сиз жөн даже жата албайт болушуңуз керек үйдө 5 мүнөтчү. Именно любите трудиться, иштегенди жакшы көрөт экенсиз да.
Ошо. Сиз иштегенди жакшы көрөсүз. Иштегенден рахат аласыз, энергия аласыз да. Сиз даже 2ге чейин отуруп алып иштеп, монтеп, китептерди окуп, бир нерселерди окуп, реалистсиз да. Сиз только фактыга, чыныгы Мен эки жерде фактыларга гана жұмыс істейм. эки жумушта иштейт болушуңуз керек. Ошо. Сегиздер ошондой да, жалкоо эмес. Менин күйөөм сегиздер. Мисалы үчүн мен эч бир нерсени иштебей, инстаграмымды иштетпей, жөн эле бир блогер болуп, вайндарды тартып, эч нерсе сатпай эле калсам, даже баарын бүттүрүп жаап салган күндө дагы күйөөм сегиз да. Эшикке чыгып, күйөөм картошка казабы же таксовать этеби, же помидор от казабы, иши кылса акча таап келет да. Сегиз кара жумуштан качпайт. Сегиз кара жумуштан качпайт. Мисалы үчүн азыр жумушта элестетиңиздер, кошумча жумуш, анан дагы жумушка иштейт. А бизге аялдарга эмне жагат ал нерсе? Давай иште. Давай иште депчи. То есть эркек үйдө жатпаш керек да. Эркек үйдө комфорттоо, ичин өстүрүп, эмчек өстүрүп, курсагын сылап жатпаш керек. Эркек постоянно көчөдө иштеп, эл менен болуп, мужчина реализуется на улице, а женщина должна его не держать дома, үйгө домашний кошка кылып, питомец кылбай. Ошондо кичине кризиске батырып туруш керек эркекти. Ал иштеш керек, үй бүлөнү багыш керек, туруш керек да. А биз көбүнчө айымдар эмне кылып атабыз? Өзүбүз акча таба алып, продукт алабыз, көндүрөбүз ага. Наоборот, акча табатсаң да, жок, акча жок, эмне жейбиз, сүт алып кел, нан алып кел. Ойгонуш керек ал. Туруп, ойгонуп, кой үй бүлөмдү багайын, нан алып келейин, сүт алып келейин деп иштеп туруш керек. Эркекти постоянно аял киши өзү ошентип бузуп коюшу мүмкүн. Ошон үчүн башынан, болбосо азыртадан, дароо бүгүндөн баштап өзүбүздүн ордубузга келебиз, айымдар. Окей. Ошол рахмат, Назира эжесине ийгиликтерди каалайбыз. Сага да рахмат чоң. Ийгилик ишиңер. 4 бириңиз бар экен. 4-1 это ар бир бул мен дегенди билдирет. Мен. Я сказала, делайте как я хочу, да? То есть мен, напси бийик дегенди билдирет. Анан сиз спокойно экенсиз. Эмне 6 бар турбайбы, еще сфера 6 спокойно, энергияңыз бар экен, бирок еще миссияңыз 8. Классно, энергияңыз бар экен да, сиз мынтип кааласаңыз иштеп деле энергияны деле мынтип коротуп коет экенсиз да, энергичный экенсиз да. Дисциплина бар экен. Кайнем 8 только команда берген жакшы. Командирсиз, ооба, команда гана бересиз. Башкармачысыз да. Сону рахмат эже, ийгилик. Рахмат силерге да. Сонун болду. Аябай рахмат чоң. Ишиңерге ийгилик. Рахмат. Эмнени эсептеп жатасыздар дейт. Акча эсептеп атабыз дебейм. Туулган күндөрдү эсептеп атабыз. Ошондой жакшы билимдер бар, наука бар. Кээ бир айтышат, аябай өзгөрдүң, мурун бой көтөргөн, башкача кыз элең, азыр вообще башкача болуп калдың дешет. Мен айтам, я тоже хочу так дешет. Кээ бирөөчү көрө, 700 000, это мне обошлось 700 000 дейм, все. Трансформация, да, больно. Биз же болбосо кризистен трансформация болобуз, же окуудан барып трансформация болобуз да. Мен эми албетте кризистен келгем, бирок андан кийин уже окууларды тандап баштагам. Кризистен атам каза болуп калганда, ошо выкидыш болгондон кийин анан окуп изденип баштагам, муктаждыктан. Комфортто жашасам, баары бар болсо, анда изденбейт болчумун. Адам качан изденет? Жан дүйнөсү кыйналып баштаганда изденет. Адам качан окуп баштайт? Жан дүйнөсү сыгылып, муктаж болуп баштаганда анан баштайт да. Мен ошол кризистерге аябай ыраазычылык айткым келет. Ошондогу кризисиме, ошондогу больго. Потому что эгерде ошондо кыздар менен үйдө отуруп 5000 сом акчам жок, даже 5000 сомго иштейм бир айына, памперске акча жок, памперстин ичи толуп калат, тряпкаларды кое берип тажап кеткем да. Эгерде ошондой болбосо, мен эч качан келбейт болчумун да онлайнга. Экинчи кызым төрөлгөнү дагы онлайнга, мен көпкө отурат экенмин декретке деген. Мен дагы үйдө көпкө отурат турбайм. Мени кичинекей балдар менен эч жакка алышпайт. Балам еще кичинекей имчекте. Банкка чыксаң, банкта иштечүмүн, Оптима банкта, БЦФда, площадьта бар го, Эльбирсте. Ал жакка иштесең, саат 6-да чыгып кете албайсың. Банкта иштегендер барбы, иштеп көрдүңөр беле? Закрытие дня. Туалетке барганга убактың жок, улам клиент келет. Зато ак рубашка кийип,
маникюр, педикюр, кирпик менен отурасың, бирок ак рубашка кийип отурасың деп кой да. Бул эми мамамдын кыялы болчу. Ак көйнөк кийип, бир жерде иштегениңди каалайм деген. Зарплатам 23.000. Үйдө отуруп 23.000 тапсам бир жөн, эртең менен маршрутка тыгылып, машина жоганда 8:30 баштап 5:30-6:30 чейин иштейсиң. Балдарың ооруса, больничныйга чыксаң, начальнигиң жаман көрөт. Же эмеден садиктен алайын десең дагы 3-4 эч ким кетирбейт, сени кечирип кой. Отчет жазышың керек, отчетту беришиң керек, документ, еще начальник менен иштеши, еще барып келүү, анан бирөөнүн туулган күнү, анан бирөө бир нерсе каза болду, 200 сомдон, 300 сомдон чогултмай, күнүнө обедке 200-300 сом. Ошол 23.000ден колума бир 5.000би 10.000 калчу да. Эртеден кечке иштейсиң деп кой да. Зато ак рубашка менен, ак көйнөк менен дегендейчи. Анан банкта иштейм деген эле атың бар да. Анан мен ошондо сөз бердим өзүмө, мен банкта иштегиче лучше базарга чыгам дедим. Анан албетте ошондо мына өзүмдү таптым десем болот. Ошол кризис болбогондо, ошондо мен ушунчалык сыгылбаганда мен өзүмдү онлайнда таппайт болчумун. Баары эле башынан биринчи болуп кеткен жок да. Мисалы үчүн кээ бирөө ойлошу мүмкүн, 200.000 экен насаатчылыгы, 150.000 деп. А мен 5 жыл бурун 15.000ден баштагам. 15.000ден насаатчылыгынан баштагам. Сразу дароо эле тоо болуп кеткен эмес да. Кичинекей акырындык экологичный рост деп коет да, экологичный. Бат дүң болгондор бат өчөт. Адам бир маалда момундай бир дуң болот, андан кийин түшөт, тунуйт, тунуу абалына келет, андан кийин анан ошол спокойный тунуу абалында анан мындай өсүп баштайт. Акырындык менен. Ошол рост экологичный рост деп аталат. Потому что дуң эмоция менен жүргөндө, эмоция негизи эле начар нерсе да, эмоциядан кетишибиз керек. Эмоциядан кетүүгө бизге эмне берет? Басуу, физикалык культура, жакшы жардам берет. Аны жөн адам кылбайт, зато банк дегендей дейт. Ооба, онлайн жакшы болду декреттеги айымдарга. Мен дагы менеджерлерге муктажмын да, мага дагы ал нерсе керек, командама керек. Онлайн жакшы да. Мисалы үчүн мен өзүм мына кресло сатып алып эле өзүм директормун. Генеральный директор деп койбоймбу? Кундуз Таштанова Инстаграм баракчасынын генералдык директорумун депчи. Анан сиздер дагы Инстаграмыңар бул силердин каналыңар, стористер бул силердин рекламаңар, силердин каналыңар, кызыктуу сериалдай кылып алып барып бул силердин колуңарда дегендей. Жана мен өзүм бир болгондуктан көрдүңөрбү, жоопкерчиликти өзүм алып, өзүм начальник болгонду жакшы көрөм. Бирок 28 болгондуктан мен дайыма бир мындай команда менен, партнер менен иштешкенди да жакшы көрөм. 2 бар да, 28 туулган күнүм. 2 эң башында турат, 2. Андан 8. 8 деген эмне? Иштерман дегенди билдирет. Аябай шүгүр айткым келет, убагында психологияга келип алганымачы. Себеби дегенде, жашоо өзү психология. Адамдар менен болгон мамиле өзү психология. Бул нерсе өтө керек да. 3 жыл мурун окуп баштаганда, жиндисиңби, сен эмне психолог болосуңбу деп күлгөндөр болгон. Мен эч нерсени укпай эле кыла бердим. Азыр мына канча деген баалуулуктар, канча деген нерсенин баардыгы, бул нерсе мени аябай, мага продюсирование кылсак болобу дейт. Продюсерликке мен албайм. Насаатчылыкка келсеңиз болот, 2 ай. Новичок продюсерлер менен иштешкиче лучше насаатчылыкта окуп, полностью и психологиялык жактан дагы, и как психолог, анын ичинде психологдор дагы камтылган. Эмне билимим бар болсо, полностью насаатчылыкта берем. Анан айымдар, мен 13 деген бул туура эмес да. Мен толук дата рождения жазылат. Анан мен 4, сен 4 болгондо деле, сиз 4 болсоңуз, 4түн дагы башка цифралары болот. Туулган күн толук болот. Андан кийинкиси разбор мага айтып койчу дегенде эле мен деп айтып койгон, бул недостаточно. 2 саат, даже 3 саат аздык кылат да. То есть вот здесь, мисалы үчүн мен айтып койчу, муну айтып койчу деген дагы чуть-чуть эме эмес да. Анан мен сториске опросник кылсам болот, пятница күнү. Ошол жака суроолорго жооп дагы берем да. Сатуу менеджерлик курсуна катталам деген айымдар, мына номерлериңерди таштасаңыздар болот. Эгерде сиздер именно командабызга кошулам, же болбосо именно төлөм боюнча менде мындай
кыйынчылык болуп атат, трудности болуп атат десе, силерге жолдорун айтып беришет менин командам. Кандай жол менен, рассрочка менен окуп алсаңыз болот. Бронь төлөбөй, 1 сом бербей туруп, кантип 3 айга чейин бөлүп төлөө деген нерсе бар да. То есть 3 айга бөлүп төлөө деген дагы нерсе бар. Бул броню жок, эч нерсеси жок. 3 айга даже 7500 сомду 3 айга бөлүп төлөсөңүз болот. Элестетиңиз, сонун мүмкүнчүлүк. 15.000 дагы бизде көбүнчө М плюс менен дагы алгандар бар. 3 айга бөлүп төлөө менен. Себеби ал жакта биз СММ курсун дагы белекке бердик да, 6 айга. СММ курсум аябай сонун жазылган. Get курста, прям Инстаграмыңар мага да информация керек дейт. Номериңизди таштаңыз. Анан эгерде сиз WhatsApp группада болсоңуз, личкаларыңызга башка адамдар жазып, мындай да, мен всегда мындайдамын да, я за всегда честность и справедливость. Ну, мой личный бренд, мен эч качан командамды же кыздарымды башка бирөөнүн WhatsApp группасына кошулуп алып, личкаларына жаз деп жаман нерсени эч качан үйрөтпөйм. Вот баланс деген нерсе бар да. Репутация деген, бул авторитет, репутация это есть твой личный бренд да. Сен өзүңдүн мындай кашыктап чогулткан аброюңду чөмүчтөп төккөн болосуң да. Андай нерселерди мындай бир мен я против такого. Я за экологичный продажи, экологичный продажаларга, экологичный конкуренцияга. Не то что даже конкуренция деген нерсе менде жок. Коллега деген бар. Менде еще мындай, кандай десем, я сама себе конкурент да. Если я захочу, эч нерсе кылбай коюшум мүмкүн. Февральда дагы сатуу менеджер курсу болбойт деп коюшум мүмкүн, если мен кааласам. Ошон үчүн я сама себе конкурент. Я мурунку точка Амда кандай элем, точка Бмда кандай. Ошон үчүн мага конкурент да кереги жок да. Мен өзүмдү өзүм же ылдый түшүрө алам, же көтөрө алам. Мне никто не нужен. Я могу сама себя, ты никто деп туруп же критикалап салышым мүмкүн, жазабай, же болбосо кылышым мүмкүн да. Ошон үчүн бул жакта конкурент жана башка нерсе эмес. Конкурентная ниша это реально круто. Конкурент бар жерде, значит спрос көп. Любой спрос бар спросовый продукта конкуренция дайыма болот. И это круто, это нормально. Все, кто со мной, это мои люди. Менин энергияма, мени жактырып келгендер. Все, кто не со мной, это просто не мои люди. Я не могу всем нравиться. Вы выбираете только сердцем. Вот. Анан биринчи жолу ушундай командага алам деп жоопкерчилик алып атам. Чындап эле командама менеджерлер керек, муктаждык бар үчүн ушул нерсени айтып жоопкерчилик алып атам да. Номер калтырсаңыздар болот. Эртең дагы бизде сонун эфир болот. Разборго дейт. Разбор бизде онлайн разбор 1 саат мен менен 5000 сом, жандуу 2 саат жолугушуу менен разбор 10.000 турат. Силер лучше курска келсеңиздер болот. Сатуу менеджерлик курсуна келсеңиздер болот да. Анан январда менде очередь разборго айымдар. Лучше 1 айлык курска келип, М плюсту 1 айда төлөп бүтө алабызбы, окуп калсак дейт. Бул эми өзүңүздөн да номерлерди алып, жанталашып, аракет кылсаңыз 1 айда төлөп бүтөсүз. А так сиз аны 3 айга аласыз. М плюс сизди 1 айда төлөп бүт деп айтпайт, ал сизге 3 ай мүмкүнчүлүк берет. 3 айга бөлсөңүз канча болот? 7500. 2500, 2600, примерно 2,5 сомдон айына экен. 2,5 сом деген ал эмне? Айына 2500 бөлөсү 30 күнгө, күнүнө 83 сом экен. Онлайн курсубуз 7500 сом турат. 30 күнгө бөлсөңөр 250 сом, күнүнө 250 сом экен. 250 сомго эмне келет? 1 чашка кофе келет. 1 чашка кофе келет. Зато сиз командага кошулуп, чөйрөгө кошулуп, канча сабактарды ала аласыз. Плюс психология сабагым сиздерге белек болот. Жок, курска акция кылбайбыз, калоочулар уже көп. Бизге уже эле 100 адам катталды. Абдан көп калоочулар болуп атат. Ошондуктан эмки поток февральда болуп калса 15.000 болот эмки поток. Потому что биз примерно аяка даже 50 эле адамды алууну пландап атабыз да. Эмки поток 15.000. Ошо онлайн тариф деле 15.000ден кылалы деп атабыз. Себеби дегенде калоочулар өтө көп экен. Эмне болду кыздарым? Жатпайсыңарбы? Бүгүн кыздар менен үйдө жалгызмын. Менин
окуучуларын билесиздерби? Эмчекте балдар менен дагы эфирлерди өтүшөт. Эмчекте балдар менен да эфирлерди өтүшөт. Негизи эле аял кишигечи эч нерсе мындай каалоо болсо эч нерсе тоскоолдук кылбайт экен да. Каалоо болсо жаза берет экенсиң. Эч бир нерсе. Так, уктайбыз уже. Ты почему без пижамы? Почему она без пижамы до сих пор? Спит еще вечером. Пусть пижаму оденет и все, спать всем. Бир ай окуп бүткөндөн кийин силерде менеджер болуп иштей берсек болот. Бир ай эмес, 15-нен баштап. 15-инде курс башталабы, дароо керексиңер. Айтып атам го, дароо керек бизге менеджерлер деп. Окугум келип жатат дейт. Окуңуздар. Лалафодон кийимдерди саткыла да койм. Жакшы ниет кылсаңар, мисалы үчүн, болуп калат. Может, вам муж подарит. Может, мисалы үчүн мындай учурлар деле болот. Очень хочу дегенде родительдер же жакындарың ошол нерсени подарок кылган учурлар болот. Так, менеджерлер бир группада бири-бирине жардам бере алабы? Түшүнбөгөн жерлери бизде. Албетте. Албетте силер сплоченный болосуздар да. Мен да дейт. Туура, аял киши бардыгын кыла алабыз, если есть желание. Да, любая женщина бир ай окуп бүткөндөн кийин эмес, биринчи күндөн баштап сразу иштейсиздер, практика кылып. Потому что биз бүтө албайбыз силер бир ай окуп бүткүчө. Бизге менеджерлер срочно керек. Силер менен үйрөтүп, канча номерлерди слив кыласыңарбы, ал дагы бизге минус да. Но биз ошого жоопкерчилик алып атабыз да. Мисалы үчүн, башында номерлер менен иштейсиздер, күнүнө 10дон балким номер беребиз. Ал номерлер менен иштеп, чалып, эч нерсе сатуу кылбасаңар дагы бизге да ал нерсе, туурабы? 10 адамды слив кылды. Жакшы сүйлөшө албай койду. Но зато сизге практика болуп атат, зато опыт. Жандуу адамдардын номерлерин берилип атат. Элестетиңиздер, бул да мага жоопкерчилик. Канча келген номерди сизге арнап атам. Анан ар кандай адамдар менен иштешкенде такшаласың да, кадимкидей битый болосуң. Эмне үчүн сетевойдо иштеген айымдарды жакшы көрөм? Алар битый кадимкидейчи. Эмнеси менен битый деп атам? Мисалы үчүн биз жана сетевойдо, ой койчу ушул сетевойбу, нет, фу деп кээ бир айтат го. Алар эч бир мындай чөкпөйт да. Эч бир чөкпөйт. Отказ алса дагы монтип кайра эле иштей беришет. Вот я их обожаю просто. Они настолько прям битые, классные, жок дегенден дагы кайра такшалышат да. Продажи начинаются там, где биринчи слово нет дегенден кийин анан продажа башталат. Ну, зато өзүңөргө такшаласыңар да. Кийин бизнес ачсаңар дагы камчы салдырбай өзүңөр иштеп кетесиздер. Опыт өнөр өмүр бою сиздер менен калат зато. Эгерде да мен бир күндө 9 кишиден отказ алгам дейт. Ого, сетевойдо иштеген окшойсуз, Гүлмира айым. Бир күндө 9 кишиден отказ алгам дейт. Элестетиңиз, 900 кишиден отказ алып, ыйлап, именно эмнеге отказ алдым дегенде сен ичиңдечи внутренний рост пайда болот да. Жок, мен лохмун, блин, колуман эч нерсе келбейт эмес. Нет. Эмне үчүн мен отказ алдым? Значит, мен голосум жакшы болбойт абы. Же эмне үчүн мен жакшы жеткире албадымбы? Баалуулукту жеткире албадымбы? То есть элементарно базарга барганда деле карасаңар, биз биринчи барып туруп көйнөктү карайбыз. Бул канча сом десем, 800 сом деп койсо, деп алып кетип калышыбыз мүмкүн, Гип көрүңүз эжеке, бул итальянский фасон, бул Италиядан келинген, бул көйнөктү кийгенде сиздин аркаңыздан эркектин бардыгы карайт. Тойдо сиз жалгыз ушул көйнөктү болосуз десе, 800 эмес 8000ге алышы мүмкүн ал адам. Болгону сиз адамга туура подход кылып, сүйлөгөндү, адамча сүйлөгөндү үйрөнүшүңүз керек. Товарыңызды жакшы билишиңиз керек. Бул витамин D3 плюс K2. Аял кишиге постоянно, дайыма мындай витамин B6 керек, витамин D3 керек. B6 ичкенде бул женский витамин. Бул витаминди ичкенде биздин нервибизди салат. Аялдык полный организм. То есть сиз адам менен сүйлөшкөндү билгенде, үйрөнүп ошол өнөрдү сатканды үйрөнүшүңүз керек да. Элементарно даже сатуу, сиз сетевойдо иштесеңиз, сатуу менеджер курсу сиз үчүн, дал сиз үчүн. Даже сетевойдогу лидерлер бар болсо, менин эфиримде келиңиздер, менен таанышыңыздар, сунушуңузду киргизиңиздер мага. 100 адам, 200 адам зумга чогултасаңыз, мен өзүм спикер болуп бесплатно келип силерге сабак өтүп берем. Хоть офисиңерде Бишкекте 100 адам чогултуп берсеңиз, тренингпи, мастер-класспы, эмне чакырыңыздар, мен с удовольствием келип силерге сабак да өтүп берем жандуу, кааласаңыз, мини курсумду белекке дагы берем. Кеч тую, ооба болот кеч туюудан.
Кыштыюда да барбыз. Голосубуз жагымсыз болсочу дейт. Менин голосум да кээ бирөөнө жакпайт, чыйкылдап, баланыкындай, анан бат сүйлөдүң деши мүмкүн. Мага абсолютно все равно. Бул менин голосум, но я стараюсь, да, ошон үчүн сиз, мисалы үчүн, бул сиздин блогдо голосум мага жакпай атат. Голосуңуз жакшы, сиз болгону аны үйрөнөсүз. А качан үйрөнөсүз? Сиз өзүңүзгө окшогондордун чөйрөсүнө кошулганда, тетиги жалап атты, отуруп алып 4 баласы менен өлө сатып атат. А эмне үчүн элдер андан сатып алып атат деп сурап мынтип көрөсүз да. Анан Zoomга киргенде аны сүйлөгөндөрүн, WhatsApp группада сүйлөгөндөрүн көрөсүз, мунун үнү деген жакшы экен да. Бул деген аябай жакшы сүйлөйт экен. Бул эмнени колдонот? Өзүнө жазасыз. Поделись техникой, как ты продаешь. Да? Ушинтип изденип баштайсыз. Мындай какой-то бир по-любому чөйрөнүн ичинде я тоже хочу. Эмне үчүн те баткенде кыз кымызайдыкы получается, а мен болсо боякта отуруп не получается деп сизде суроо пайда болот, изденүү пайда болот. Ошондон улам анан сизде ошол нерселер болуп баштайт акырындык менен. Акырындык менен, баардык нерсе акырындык менен. Бир жумада даже башында окуп атып туруп бир место, 2 место сата алсаңыз, это тоже хорошо. Бир товар, 2 товар сата алсаңыз дагы, и то окуп атып туруп практика кылып. Это вообще круто же. Аллах кандай жаратты, ошого ыраазы болуп иштей эле бериш керек. Ооба да. Каждый голос необычно, я считаю. Мен маалымат бергенди жакшы көрөм дейт. Кээ бирөө көп сүйлөйт да, кээ бирөө көп сүйлөйт, көп сүйлөгөндө жакшы көрөт. Сүйлөгөндө рахат алат, өзгөчө 4-төр, 5-тер. 3-төр дагы көп үйрөтүшөт. 4-төр көп сүйлөйт обычно, 5-тер дагы көп сүйлөйт. 5-тер натуральный продажниктер да, алар сүйлөй эле берет, таарынып коюп деле унутуп калып сүйлөй беришет кайра. А бирлер кичине көкпөйтүрөөк болот. Таарынса бир отоло, өмүр бою таарынат. Мен маалымат бергенди жакшы көрөм дейт. Классно. Сонун рахмат айымдар. Мен бүгүн балдарым менен жалгызмын. Так, рахмат барыңыздарга. Ыраазычылык билдирем. Барыңыздарды күтөм сатуу менеджер курсунан. Группабызга кошулууга Telegram каналым бар. Telegram каналыма кошулуп алсаңыздар, именно жакшы да, ал жакта мен өзүм алып барам. Telegram каналымды өзүм алып барам. WhatsApp группага кошулсаңыздар, командам алып барат. Ошон үчүн WhatsAppты көбүрөөк ачасыздар да силер. WhatsAppка деле кошулуп алыңыздар группага. WhatsAppка деле Telegram канал деле келип атат. 15-inde bizde сатуу менеджерлик курсу башталат. Набор токтойт сразу автоматически 15 кыздар. Биз дароо эле уже Заткан Жусупованын менин бүт 1 февраль башталчу нерселерибиз толтура. У нас нету времени. 1 февраль менин насаатчылыгым башталат. Ага 2 айга алам, мына жака 5 айымды. И 18 январда мен менен жандуу лекция болот. Ал жака бул китебимди белекке берем. Мен менен 5 саат бирге болосуздар. 5 саат кечке ал жакта билимдерди жандуу лекция. И плюс ал жактан силер мында монетизация личного бренда деген монетизация личного бренда деген мондай тетрадьтарды аласыздар. Мондай бир тетрадьтарды, рабочий дептерлерди аласыздар. И ошону өзүңөр жазып, практика жазып, конспект жазып үйүргө алып кетесиздер. Да, это последнее падение было. Ну ладно. Сиздер байкасаңыздар керек, менде тоскоолдук боло берсе деле мен кыла берем да. Вы думаете, у меня дети не болеют? У меня дети болеют. Вы думаете, мага тоскоолдук болбойт? Мына бүгүн эфир өтүп атканда жолдошум жумушта. Булар ызы-чуу болуп кырылышып атат. Жана туалетте отуруп чакырып атат мени. Мен баары бир аны кыла берем да. Ошон үчүн результат бар мендечи. Анан күйөөм жок, анан кетип калды, жумушка кетти. Анан булар менен кантип мен мисалы үчүн азыр эмчекте балам болсо, эмчекте отуруп алып деле мен эфир өтө бермекмин. Мага абсолютно все равно. Бул эми адамдын өзүнөн зависить этет да. Бешик терметип алып деле мен сторис тартып, балким эфир деле өтө бермекмин. Бул эми болгону сиздин мамилеңиз да. Жашоого болгон мамилеңиз десем болот. Ошон үчүн каршылыктар любой убакта болот. Именно ушундай эфирлер маалда мен кыздарым жөтөлүп, мен ооруп, бир убакта помню, именно ушундай эфирлердин алдында мындай ортого тишим түшүп калган да. Ошондо деле еще интервьюга баргам да. Ким эсинде? Сүйүнчү радиосуна тишим жок, кашымдагы мондай эч нерсе жок, чачым май. Ошентип алып түз эфирге баргам. Еще эфирди радиого барып интервью берип, еще прямой эфир күйгүзүп койгом деп койгула да. Ал жакта элдердин баары, башың тарап албайсыңбы, мынтип албайсыңбы деп. Анан мен таң калам да, силер менин сулуулугумду
аласыздарбы же менин билимимди депчи. Ошон үчүн албетте хейт бул налог за проявленность деп айтам. И это мотивация для роста. Андай нерсе дайыма болот. Эч нерсе кылбаган адамды сындабайт эч ким. А кылып аткан адамга сөзсүз түрдө сын болот. Так что силер дагы баштап атканда жаңыда сен эмне блогер болдуңбу? Сен эмне эле болуп атасың? Сын айткандар көп болот. Ал сынга сынбаш керек. Главное жаза бериш керек. О, сеники тура. Эгерде мен башында баштап атканда эмне блогер болоюн дедиңби? Сен 30га чыктың го, сен чоң эле катынсың го, сен тим эле койбойсуңбу? Анан эмне кыласың деген сөздөргө унчукпай деп отуруп калсам, оома болуп. Мен ошондой ойдон жүрө бермекмин. Анда мен азыркы точкама жетпейт болчумун. Согласитесь? Ошон үчүн өзүңдүн максаттарыңа бекем болушуң керек. Особенно төртү жоктор барсыңарбы, максаттарыбызды жазабыз, өзүбүз максатка бекем болобуз, өзүбүздү угабыз. Эч кимди укпайбыз. Сын боло берет. Баарына жагам десем, мен анда эч нерсе кылбашым керек. Баардык элге жагам десем, эч нерсе кылбай эле жакшы адам боло беришим керек да. А жакшы бул по-любому жакпайсың. Жөн эле сүрөтүңдү чыгарсаң дагы, карасаң стервада болуп дешет. Эл өмүр бою сүйлөйт, өмүр бою сүйлөйт. Баарына жагам десең, сен удобный болуп каласың. А удобный болгондо сен өзүңдү уже жоготосуң. Ошон үчүн биз өзүбүздү тандаганды үйрөнөбүз, өзүбүздү сыйлаганды. Өзгөчө кыргыз айымдарда көр оокатка, бытовухага кирип кетебиз көбүнчөчү. Өзүбүздү тандаганды, өзүбүздү сыйласак, башкалар да сыйлайт. Өзүбүздү өнүктүрөлү, постоянно окуп туруш керек да. Негизи эле сатуу менеджмент постоянно окуу, өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Ооба, мен дагы Чилистен дешет курстарды көп окуйм дейт. Айтпай эле коюңуз, окуй бериңиз. Сонун кыйын кызсың, жагасың туура дейт. Классно. Үнүңөр башкача болуп калды го дейт. Үн дагы, мисалы үчүн мен балдарым менен башкача сүйлөйм да. Жаным, нөлүчкө, да. Мисалы үчүн күйөөм менен мен башкача сүйлөйм да. Нурсултан, деп. Окуп атканда, окутуп атканда, курс өтүп атканда мен мисалы үчүн деп сүйлөй албайм да. Рилстерге чыгып алып, мен мисалы үчүн эмне деп айта алам, мисалы үчүн аял киши дайыма өзүн өнүктүрүш керек. Это уже детский голос, это детская позиция. Это детская позиция. Детский голоста уже нету денег. Правильно? Уже детская позиция деген сабакты, пожалуйста, бесплатный сабак. Көрүп коюңуздарчы, прям от души силерге подарок берем. Детская позиция десеңиздер, детская позиция деген сабакты жөнөт десеңер менеджерге, көрүп койсоңуздар, сураныч, орус тилинде, бирок жүрөгүм менен жаздырылган. Мен ошону баштап атканда жаңы ошол 1-чи же 2-чи жылы жаздыргам да. Прям свежий, прям энергия менен жазгам да. Детская позиция деген сабакты көрүп коюңуздар, айымдар. Көрдүм, сонунго дейт. Эмне үчүн кайтарым байланыш бербейсиңер? Детская позицияны көрдүм. Мен ошондой экенмин, унуз айым деп койсоңор да, мен да сону сүйүнүп калам да, дагы силерге бесплатный сабактарды берип салышым мүмкүн. Смотрите, сколько щедрость, да? Прям бирдин щедрости бесконечный, да? Көп нерсе. Бул дагы нерседен берген сайын Кудайым берип атат магачы. Бул жакта көп нерсе берип атасыз деп мага айтып атышат команда. Но мен азыркы берип аткан нерсем бул гүлдөрдүн цветочкилери да. Рахмат барыңыздарга, айымдар. Рахмат сиздерге барыңыздарга. Бурса эртең саат 21:00 көрүшөбүз. WhatsApp группада келип атат. Менеджерге жазып койсоңуз, мага детская позиция же WhatsApp группага кошуп койгулачы десеңиз, күнүнө 2-ден 3-төн сабактарды жөнөтүп атышат. Кыздар, команда жаңы сабактарды жөнөтүп туруңуздар күнүнө 2-ден 3-төн. Орус тили жакшы түшүнбөй кыйналам, кыргыз тилинде жокпу дейт. Кыргыз тилинде башкача кыргызча сабактар бар. Кыргызча сабактар дагы бар. Вообще негизи YouTube'га кирип туруп эле Кундуз Таштанова деп туруп эле подписка болуп алсаңар каналымда, ичинде кыргызча, орусча, жаңы сабактар дагы чыгып турат. Постоянно. Я веду YouTube каналым бар, TikTok бар. Менде я обожаю TikTok. Инстаграмда жок болуп кеткенде мен Телеграмда отурам. Телеграмды жакшы көрөм. И WhatsApp группаларын көбүнчө командам алып барат. Ооба, YouTube'га эле катталып алсаңар, ичинде толтура сабактар бар каналымда. Өзүңөр тандап көрө аласыздар. Абсолютно бесплатно. Бүт кыргыз айымдарга. Барыңыздарга рахмат.